Менин бир кесиптешим ушу Voyager сиздердин командаңыздарда болсо керек, Бекмурзаева. Ошол окуп келип бизде аябай мындай жаңылыктар менен бөлүштү. Анан ошодон бери мен кызыгып жүрөм да, негизи ушул болочок жаш мугалимдерди тарбиялоодо ушул системдин аябай зарылчылыгын мен өзүм мындай толук маалыматым жок, бирок жаңыланууда негизи биздин азыркы, тем более биздин мына Баткен чөлкөмүндө аябай мындай чоң шаарга, Бишкек, борборлорго барып мындай жаңылыктан бир аз кыйналышат да, ошого ушундай бир жаңы бир усулдар менен өтүп, маалымат бергенди аябай каалап жүрөм да. Анан өзүм жакында берки эмеден дагы окуу керемет долбоорунда дагы эме болуп окуп жүрөм, тренер катарчы. Негизи бизде ушул жаңы жаш кадрларды даярдоого ушул систем эмесин колдонууну максат кылып, негизи эле өзү биздин жаңы муунду ошол сиздер жогоруда кесиптештер айткандай аябай жакшы деп макташып атпайбы? Негизи жаңыланууда биз өзүбүз колдоно эле жүргөндүрбүз балким, ошону билбей эле өзүбүз айткандай балдарды, ошо студенттерди изденүүчүлүккө, жаңыланууга бир эме кылайын деп сиздердин эмеңиздерди ушул ссылка аркылуу катталдым эле. Анан мен дагы аябай кубанычта болдум мага ошо почтама келгенине. Сиздер Эң менен сонун команда курганына аябай кубанычтамын. Эң сонун Гүлбакычы, чындыгында абдан кубандым. Мен да Баткендин кызымын, Кызыл Каянын келинимин. Эң сонун. Чоң рахмат катылган. Жакында бирөөдү Баткендин кызы келет деп атты эле, мен бирок мындай жолугу албай калдым да, жакында Voyager айтты эле. Жок, башка. Негизи анан азыр менде бир ушундай бир эме көптөн бери көйгөй бар. Проблеманы чечүү керек деген бир ой менен жүрөм да. Анан проекттер жасасак деп ойлоп жүрөм. Жана Лелекте азыр эме болбодубу? Окуялар болбодубу? Анан ойлосоң, Лелектин элинин ордуна өзүңдү коюп, окуучулардын ордуна өзүңдү коюп, эмпатия кылып көрсөм, чындыгында аябай кыйын экен аларга. Качан өлөм же качан дагы башталат деген ой менен жашайт экен да. А бул чоң көйгөй. Анан ойлогон сайын мурашки по коже у меня мындай башкача болуп кетем да. Мен Кудайга шүгүр жаткан жерим жакшы, эч кандай угроза жок мага. Менде андай чувство болбош деле мүмкүн, бирок ошол жердеги чоңдор ладно бул жакта турсун, жаш балдардын психикасын ойлоп көрүп атасыңарбы? Качан мага эмне болот деген нерсе менен жашайт экен да. Анан ойлоп калгам, ушул Лелекке багытталган бир проекттер кылсак, Лелектин элине Лелектин да өнүктүрсөк депчи, анткени чындыгында ошол Лелек деп коем, жалпы эми Баткендин эмеси район чек арасында ошолорго багытталган программаларды уюштурсаңар, мен албетте силерге колдой турган адам аябай көп чыгат деп ойлойм. Ошон үчүн негизи STEM деген бул чыныгы жашоодо болуп аткан көйгөйгө бир решение тапсаңар, анда бул STEM деген деле уже түшүндүрөт да. Андыктан азыр мен ошо силердин изденүүңөрдү колдонуп, мне кажется, биз ушундай бир жаңыл башталгыч баштап койсок болот да. Мен ойлогом, эгерде бир спонсор таба алсак, эменин ошо Лелектин, Баткендин кээ бир мектептерине лабораториялар куруп берсек, балдарга ошол жерде окуп үйрөнүп, ошол окуу менен, билим менен ушул нерсени жеңе аласың деген идеяны бериш керек балдарга. Азыр андай кылбасак, балдар азыр автомат колдонгонду үйрөнүүнү аракет кылат, терроризмге жакындап кетиши мүмкүн. Анткени ойлойт да, мен өзүм защита кылышым үчүн мен колума автомат кармашым керек деп ойлоп калышы мүмкүн. А негизи эң чоң автомат, эң чоң пистолет бул билим. Баарыбыз буну билебиз. Ошо билим менен жеңсе болот экенине балдарга үйрөтүү керек да. Азыркы муундарды биз жоготуп албашыбыз керек деп ойлонуп жүрөм. Балким сиздер менен да ушундай проект кылып калышыбыз мүмкүн экен, эң сонун. Кийинки мугалим өтөлү. Саламатсыздарбы, кесиптештер? Мен Ошол Кароосу районуна караштуу Кашкар Кыштак айылындагы номер 122 орто мектеп география мугалими. Мен дагы 7 жыл аралыктан кийин мектепке кайра кайтып, мурдагы жылы убактылык окуу бөлүм башчысы болуп иштедим. Анан карасам, балдарды кызыгуусу жакшы, математика, технология, информатика предметтеринен кызыгып атат. Ошого кичине өзүмдөгү билимимди өркүндөтсөм, балдарга билим беришке мүмкүнчүлүк болот деп ойлоп, ошол ссылка келип калган эле, катышып. Биринчи жолу катышышым, көптөгөн маалыматтарды алам деп ойлойм.
Эң сонун кадасчы кош келипсиз биздин командага. Бул жерде көбүнчө команданын мүчөлөрү көп эски мүчөлөр бар экен. Сиз да кош келдиңиз деп айтып кетмекчимин. Анан мен таң калыштым, көп мугалимдер география тарыхтан экен. Демек ушул жааттан бир кызыгуу жакшы экен. Бул эң сонун. Азыр дагы детально киргенде балким көбүрөөк фокусту ушу география эмеге тарыхтарга басым жасап примерлерди берсек болот экен. Чоң рахмат, кош келипсиз. Дагы ким? Дагы барбы? Өзүн тааныштырып кетчүлөр. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы, Айзат эжеке? Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Скөл областынын Каракол шаарында Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицейи бар. Ошол жерде информатика мугалими болуп иштейм. Анан бул STEMге ушу көптөн бери кызыгып жүрөм. Ушу STEM боюнча билимди өркүндөтөмбү деп ушул семинарга өткөн жумада катыштым. Ошол анан бул Tech Women деген американский проекти Apple. Ошол жерге катышканга аракет кылып, ушу тил үйрөнүп 2 жылдан бери аракет кылып жүрөм. Эми буюрса балким. Эң сонун. Чоң рахмат Айзат эжеке. Чындыгында Tech Women'ге катышкыла, урматтуу мугалимдер. Tech Women мугалимдерге көбүрөөк шанс берет окшойт. Мугалим болуп аракет кылган мугалимдерди тандайт го деп ойлойм. Себеби жыл сайын как минимум бир мугалим барып келет. Tech Women аркылуу. Андыктан эгер тилди орто уровеньде билсеңер, мен өзүм полностью жардам бергенге даярмын. Сөзсүз бул программага катышкыла. Андан сырткары дагы мен азыр Америкада жашап жатканыма байланыштуу мен ойлоп аткам, кантип ушул биздин мугалимдерге, окуучуларга көбүрөөк шанс түзүп, көбүрөөк Америкага алып келсек деген ойлордун үстүндө иштеп жүрөм. Балким жайында бир ушундай лагерь сыяктуу бир программа уюштуруп калышыбыз мүмкүн. Албетте келгиле, катышкыла. Негизи мындай да, бир жолу сыртка чыгып келсеңер, полностью жашооңор өзгөрөт. Буга гарантия. Мен өзүм жашоом 2016-жылы өзгөргөн. Бул биринчи жолу Европага чыгып келгенде. Европага окуучулар менен чыгып келгем. Көп деле мисалы үчүн бир билим менен бир программа менен эмес, окуучулар менен сүйлөшүп эле давайте Европага барып экскурсия кылып келебиз. Ким акчасын чыгарса алып барам деген жаңылык кылганбыз. Анан $1,600 чыгара тургандар чыгарып, бирок аябай көп калоочу болуп 20 адам менен Европаны полностью тур кылып келгенбиз. Париж, Германия, Бельгия, Италия катар бүт баарын айланып келгенбиз да. Анан мен ойлойм, аябай эме экен, мындай коркпогон кыз экенмин. Ушунча окуучуну алып алып, анан кийин дагы коркконумдан ата-энелер да кошулсун бизге деп 2-3 ата-энени алып, ошо экскурсия кылып келгенбиз да. Это возможно. Эгерде силерде каалоо болсо, желание болсо, бул мүмкүн. Мисалы үчүн дагы бир мисал, Америка сөзсүз эле Tech Women менен келесиң деген нерсе эмес. Мына биздин Айнур эжеке англис тилин жакшы мыкты деңгээлде билбесе дагы окуучуларыны Африкага алып барып келген. Африкадагы олимпиадага катыштырып келген. Бул деле мындай эме да, силер сөзсүз эле мындай тилди сонун билишиң керек деген нерсе эмес. Эгерде хотите за границу, тогда очень много возможностей. Мисалы үчүн кече жакында дагы келди, 20 окуучу келиптир Бишкектен, Гарварддын бир программасына. Гарварддын программасына катышуу акысыз на самом деле. Ошого төлөбөй же какой-то бир программа эмес, бир гана балдарды каттайсыңар онлайн. Алар балдарды алат. Алгандан кийин силер ошол алып пригласительный жиберет силерге. Ошол поштаңардан пригласительный аласыңар дагы эмеге визага барып, визадан интервьюга өтөсүңөр. Визага кирген балдардын почти баарына 5 жылдык виза берилиптир. Бул жылы келген 20 окуучуга. Эми Гарвардды мисалы ойлосоңар да, Гарвардды мен кантип барам депчи. Мен эле таң калдым. Как это Гарвард бизден 20 окуучуну чакырды деп. Анан кирип изилдеп чыктым. Беш жакында изилдеп чыктым. Көрсө, ал жерге катышуу акысыз экен. Анан какой-то конкурста болбойт экен. Бир гана сен эртерээк регистрация кылсаң, жанагы квота толуп калганга чейин сенин сага мүмкүнчүлүк болот экен. Ошол балдардын баары келип, мугалимдер менен кошо келип, бул жерде 2 жума, 12 күн туруп кетишти. Көптөгөн жерлерди көрүшүп, Гарварддын программасына катышып кетишти да. Андыктан мне кажется, тил үйрөнгөн, бир аз да болсо тил билген балдарды чогултуп алсаңар, ушундай Гарварддын программалары болсун, башка олимпиадалар болсун, жөн эле лагерь болсун, жайкы лагерь болсун, аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн ошолорду деле кылып силер Америкага, Европага, Африкага барсаңар болот. Африкага тем более оңой. Биздин балдар барып, жакшы медалдарды алып келишкенде, бул деле STEMге багытталган бир ойлойм.
Жакшы. Кийинки мугалимибиз таанышып кетели. Бир суроо берип коеюнбу? Бир эле суроо, Анан жана чет өлкөгө окуучулар чыгарып келип атканда жол киреси кандай болуп калат? Ошол жөнүндө билейин дедим эле да. Негизи чет өлкөгө чыгарганда эле бул чоң акча. $2,500 как минимум кетет. Америкага десеңер, ар бир балага $3,000–3,500 кетет. Бирок силер ойлогула да мындай, адамдарда акча жок депчи. Эгер чындыгында силер Гарварддын программасын алып барам, давай $3,500 төлө десең, төлөгөн ата-аналар аябай көп. Мен балам чыгып келсин. Анткени бул Гарварддын сертификатын аласың 1. Америкага барып келген историяң болот 2. Анткени бала окууну бүткөндөн кийин деле университетке тапшырам десе, уже Америкага барып келген окуучу катары ага батыраак оңойрок чыгат да. Ошондуктан бирок акылуу, конечно. Биз ушул көбү түшүнбөй атат да, 7 эле балага орун бересиңерби депчи, жанагы STEM олимпиадасына. 7 эле баланы алып чыгып келесиңерби дейт. 7 баланын расходун алганда бул $21,000. $21,000 биз инвестордон алып барып келебиз да. Анткени бир балага бул $3,000 как минимум кетет. Ошонун баарын биз жагып, ушу 7 баланын спонсору болуп беребиз. Бирок мен силерге айтып кетейин, мен эгерде өзүмдүн карьерамда жүздөгөн баланы Америкага алып келген болсом, анда силер деле алып келе аласыңар. Возможно да. Чыгат, Жалал Абад регионунан чыгат, Ош регионунан чыгат. Мага кечээ бирөө жазыптыр нарындан. Эже мен мугалиммин. Ата-ана экен, баламды ушуну международный олимпиадага даярдайын дедим эле, маалымат бересиз деп. Нарындан, бирок нарындан деле ошого кызыккандардан көп да. Андыктан кыска айтканда акчасы кетет. Ошонун дагы көптөгөн көрөсүңөр. Микрофонду Бөкөнбаев, Мадалиева, Гүлбахар эжекени коюшуп койсоңуз суранчы. Анан Гүлзира айым, сиз менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Анткени могу окуучуларым ошо STEM олимпиадага катышып, азыр ушу 3-чү туруна катышкан атышат го дейм. Жөн эле бир ссылка келген, анан ушу эмеге за границага алып барабыз десе, аябай балдар үчүн аябай стимул экен да, действительно. Менин теквимен историямда ушу жөнүкөй ссылкадан башталган. Мен түндө отургам да, анан бир ссылка келип калды группаданчы. Кирип карасам, англис тилим анча деле сонун эмес болчу ошол учурларда. Кирип карасам, бесплатно Америкага барып келесиң деген сөздү түшүндүм, короче. Эң главный ошону түшүндүм. Мага чейин мугалиммин да, акчам жок. Ушуну биринчи сөз, бесплатно Америкага барып келесиң деген. Госдепартамент бүт сага жабат экен эмне расходторду. Жашаганың, ичкениң, жегениң, катышканың, бүт авиаперелет, бүт баарын төлөйт. Плюс колуңа стипендия берет дегенди мен окудум ссылкадан. Анан тобокелди тапшырып көрдүм. Өтүп калдым да, жашоом толугу менен өзгөрдү. Андан кийин Америка мага да башкача ачылды. Жолдошум келди, андан кийин жолдошум ишке кирди. Азыр балдарды алып келдим. Болгону бир ссылка деп ойлойм да. Ошол ссылканы мисалы күнөө бир ссылка келет. Карап койгула, катталып койгула, окуп койгула депчи. Бирок ошол ссылкаларды кээде жакпай кетет. Дагы мына өзүңгө баштап тур депчи. Бирок ошол ссылка араңардан бирөөнүн жашоосун өзгөртүшү мүмкүн. Же баарыбыздын жашообузду өзгөртүп коюшу мүмкүн да. Мен өзүм ушуна билем. Бир ссылкадан тажабай, мүмкүнчүлүк катары көрүп, колдоно берсеңер, балким чындыгында сонун бир өзгөрүү болушу мүмкүн. Чоң рахмат Айзада эжеке, балдарга катышкан болсо мен абдан кубанычтамын. Мен аябай көп таанышым болуп калды. Ушунчалык адам көп тааныган сайын коркот экенсиң. Дагы да өрнөк адам болууга, жумушун так аткарууга аракет кылып жүрөм, бирок оңой эмес, конечно, көп кыйынчылыктар болду, бирок дал алдыга жылып атабыз. Чоң рахмат. Дагы кийинки бир мугалимдер көбөйүп баштадыңар. Дагы бир мугалимди сурап, андан кийин дагы эртең кийинки тренингде таанышат окшойбуз. Ким бар? Ким дагы өзүн тааныштырып кетет? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар мугалимдер. Мен Айдаркен, Баткен областынан, Айдаркен шаарынан. Абдинабек кызы Гүлжан, Садыков мектебинде информатика мугалим болуп иштейм. Мен бул STEM боюнча былтыр майдабы же апрелдеби Zoom'дан жолугушуу болгондо көрүп калгам. Сиз айтмакчы ссылка аркылуу кирип калгам мен да. Ошондо эки жолу киргенмен, ошол боюнча анан жүрүп кечээдан бул ссылканы көрүп калып, кызыгып катышып калдым да, жазып калдым. Поштама келип калыптыр маалымат. Көрүп сүйүндүм. Гүлжан эжеке, сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат.
Ошо буюрса дагы да пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Негизи бул жерде жана биринчи жолу келгендер эмес экен, уже историясы бар. Биринчи жолу келгендер да бар экен, бирок историясы бар болгондор көп болгон үчүн бергиле ушул тренингди, канча тренинг болот точно количествосын билбейм, бирок ушул тренингдин жыйынтыгында бир эме идея менен, бир жаңылык менен чыгалы, анан дальше уже экшенге өтүш керек да. Жөн эле угуп кое бербей, бир нерсе жаратуу керек. Уже идеядан, билимден жаратуучу этапка өтүү керек да. Анан дальше жаратып баштаганда жетпеген билимди походу алып кетебиз. Ошондуктан чоң рахмат барыңыздарга. Мен негизи STEM жөнүндө бир аз айтып кетем. STEM бул чыныгы жашоого багытталган бир сабак, бир билим берүү системасы. Мындай деп айтып кетейин, SAT деген экзамен уктуңар беле? Америкага биздин ОРТ деген экзаменибиз бар, жалпы республикалык тесттерлөө. Американын дагы ушундай SAT деген эмеси бар, тести бар, тесттерлөө. Ким Америкада окугусу келсе, студенттер, ошол SAT деген экзамен тапшырыш керек. Албетте, бул SAT-ни бүт эле мектептер талап кылат деген нерсе эмес. Мисалы үчүн Гарвардга өтүү үчүн талап кылышы мүмкүн, бирок башка жөнөкөй мектеп, университет талап кылбай коюшу мүмкүн. Бирок жалпысынан биздин ОРТ деле ошондой да. ОРТнын албетте азыр Кыргызстанда баары талап кылат, бирок какой-то бир учурдан кийин ошол талап кылбай эле окуганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калышы мүмкүн. SAT бул жалпы Америка боюнча уюштурулган тест. Анан кечээ мен SAT боюнча колдонмо жазып чыктым. Ушул программанын алкагында бизде азыр кыргыз тилдүү окуучуларга колдонмо даярдалды. SAT деген бул эмне, кандай тапшырылат, кандай сабактар бар, канча мүнөт болот, эмнеге көңүл бурат, кайсы темалар келет дегендердин баарын кагычка которуп даярдап койдум китепчени. Эми ошол жарыкка чыкканда дагы сиздер менен бөлүшөбүз. Мен айткым келгени, STEM ушул жерден кирем азыр. SAT-де максат мындай экен. Максат балдардын жогорку окуу жайында, бул университеттерде, плюс карьерасында керек боло турган көндүмдөрдү текшерет экен. Мисалы үчүн бала анализ жүргүзө алабы деген көндүм текшерет экен. Мисалы үчүн бала тригонометриянын ушул формуласын билеби деген эмес, аны текшербейт экен. Или кошуу формуласын билеби дегенди текшербейт экен. Анткени китептин башында и так эле формулалар берилген болот. То есть сен тестке киргенде, тесттин биринчи бетинде формула берилген болот. Эми кызык да, мисалы ойлойсуң да, эми мага формулалар берилген болсо, анда бул тест эмнени текшерет, эмнени баалайт деген ой келиши мүмкүн. Чындыгында ким тестке киргенде тесттин башында эме берип койсун эле, формула берип койсун. Биз эмне кылабыз? Көбүнчө формуланы бербейбиз дагы. Формуланы өзүң таап ал деп айтабыз. Өзүң колдон жаттап келишиң керек болчу деп айтабыз да. SAT-нин өзгөчөлүгү формула берилет дагы, анан суроолор берилет. Анан суроолордо дагы формуланы колдоно аласыңбы деген нерсе эмес. Формуланы колдонуш керек эмес. Больше балада анализ жүргүзө аласыңбы деген нерсени эме кылат экен, баалайт экен. Ал кантип бир канча дата берген, бир канча сан берген, ушул сандардын арасындагы байланыш кандай деген суроо мисалы үчүн. Бул баланын анализ жүргүзө алышынын бир эмеси да, текшерет. Чындыгында карап анализдеп, эмне болушу мүмкүн булардын арасындагы байланыш, мындай болсо кандай болот деген суроолор аябай көп болот экен. Буну айткым келгени, SAT баланын кийинки жашоого даярдыгын текшерет экен. Анан жалпылай аласыңбы деген суроолор көп болот экен. Мисалы үчүн бир канча пример берген, ушул примерлерди жалпылап кой деген, мисалы үчүн. Жалпысынан эмне болот деген результат да. Жашоодо ушундай нерсе керек да бизде. Көп проблема болот, көп учур болот. Адамга түшкөн нерсе эмне? Ошолордун баарына карап туруп, жалпы өзүнө бир сабак чыгаруу, жалпы бир чечим чыгаруу дегенге келебиз да. Ошондуктан бул SAT деген нерсе даже Американын экзамени балдардан формуланы текшербейт, балдардын жашоого даярдыгын текшерет экен. STEM багыты ушуга багытталган. Бул деген балдарыбыздын, окуучулардын чыныгы жашоого даяр болушу. Анализ жүргүзө алабы, критикалык ой жүгүртө алабы, креативдүү решение сунуштай алабы, оптималдуу решение таба алабы. Ошо SAT-nin дагы өзгөчөлүгү ушундай. Бир канча решение берген, ошонун эң оптималдуусун тандап ал деген. Мындай караганда бүт жооптор туурадай көрүнөт сага. Жана суроодочу. Бирок кызыгы ошонун арасынан эң оптималдуу болгонун тандап алышың керек.
бул деле адамдын жашоодо керек болгон нерсе. Чынында бизде күнүгө көптөгөн эмелер берилет, көптөгөн вариант чыгат. Кааласаң муну танда, кааласаң муну кыл, кааласаң муну кыл, кааласаң муну кыл деген адамдын жашоосунда көп возможно учурлар келет да, сен тандап алышың керек. Ушул жерде менин оптималдуу вариант тандап ала турган бир көндүм керек экен мага. Вот именно жана биз балдарды тарбиялап атканда ушундай нерселерге көңүл бурушубуз керек экен. Анан билимге билим деп атканда илимди эле мен угуп атамбы? Мисалы үчүн формуланы жаттап бергиле деби. Мындай да, формула берилген, эми карагыла. Формула берилген, бала ошол формуланы колдоно алабы деген көндүмүн текшерет экен. Бул абдан сонун көндүм. Всегда под рукой биздин колубуздун алтында эмелер болот. Формула берилет. Азыр бир клик деп коебуз, Google'га кирип, бир жолу бассаңар, миллион формула чыгат. Миллион решение чыгат. Мисалы үчүн тригонометриянын синус косинус формуласы десеңер, ар кандай мисалдар менен, ар кандай түрдө жазылган формулалар менен ушул темасылар келип чыгат. Менде эмне кылышым керек? Ошол формула колдун алтында болгондо, бир клик менен ошол формуланы тапсам, ошол формуланы колдонуп, бул проблеманы чыгара аламбы деген көндүм текшерет. Сен формула жаттаган кереги жок. Анткени интернетте, китепте баары бар. Мээңде ал менен чачаткан кереги жок. Жаттатычы. Болгону балдардын колуна формула берип коюп, ушуну колдон. Бала ошондо анализ жүргүзөт. Бул формуладагы x бул эмне? Y бул эмне? Эмне үчүн кошту? Эмне үчүн кемитилет? Деген нерселерди балдар уже дальше түшүнө баштайт да. Формуланын ушундай мааниси бар. Силер деле ушундай кылгыла. Бир мисал текшерип көргүлөчү, өзүңөрдүн балдарыңар болсо эгерде бир математикалык эмени алып, маселени алып, ошол маселеде колдонулуучу формуланы алып, балага бергиле. Вот маселе, мынакей формула, ушуну чыгар деп. Бала ошол жердеги анын ордуна керектүү санды коюп, б'нын ордуна именно ошол б'га ылайыктуу формуланы коюп чыгара алыш керек. Ошондо балада критикалык ой жүгүртүп кетет. Бул эмне болушу мүмкүн? Белгисиз А, белгисиз Б бул эмне болушу мүмкүн? Деген көндүмдөрүн өнүктүрөбүз балдардын. Ошондуктан SAT баш болуп, башка нерсе болсун, бул STEM багыты балдарды башкача тарбиялоого, башкача подход кылууга үйрөтүүчү бир эме экен, багыт экен да. Азыр менде бир-эки сүрөт көрсөтөм. Бул сүрөттөрдүн маңызы эмне үчүн STEM-дин актуалдуу болгондугуну чагылдырат. Бул сүрөттөрдү көргөндөр болушу мүмкүн. Кыскача өтүп кетейин. Мына бул телефон. Биздин азыркы биз колдонуп жүргөн телефон, iPhone болсун, Samsung болсун, ичине карасаңар, бир телефондун ичинде флеш картасы бар. Мурда бизде флешка деген нерсе бар болчу, баарыбыз билет болчук, флешканын ичинде сүрөттөр сактайт болчук. Же камера болсун, камерасы бар бунун ичинде, погода айткан нерсеси бар, ар кандай блокноттору бар, видео тарткан программасы бар. Мындай караганда, бул телефон бир гана эле байланыш үчүн эмес, толтура маселени чечип коет экен. Даже мына жерде эмеси бар, жанагы картасы бар, дорожный картасы бар, будильник ичинде, календарь ичинде, почтасы ичинде, жана каалаган миңдеген application'ды, приложенияларды түшүрүп алсаң болот да. Азыркы биздин замандагы телефондордун эмнени байкап атабыз? Бир телефон бир гана функция аткарбайт. Бир телефон миңдеген функцияны аткарат да. Ушундай уже эмеге баратабыз, ушундай идеологияга баратабыз. Бир нерсе менен биз көптөгөн маселени чечишибиз керек. Ал эми бул сүрөт эски эле, мурда болгон телефон. Бунун канча функциясы бар? Бир функциясы бар. Чалып туруп сүйлөшөсүң. Айырманы көрүп атасыңарбы? Азыркы телефон менен мурдагы телефондун айырмасында аябай көп айырма бар. Негизги идея бир нерсе менен көп иш бүтүрүү керек деген идеяны адамдар карманат да. Кеттик. Бул азыркы Tesla. Менин тренингиме катышкандар уктаган болуш керек. Мен өзүмдүн Tesla экспериментимди, опытымды айтып бердим беле. Уккандар барбы? Жок, уга элекпиз. Эми Хан академиясынын жыл сайын бөлүшүп кетейин. Хан академиясынын жыл сайын эмеси болот. Ошо өкүлдөрдүн чогулушу болот Америкада. 2019 жылы мен келгенмин Америкага. Ошо катышам деп, анан бүт дүйнө жүзү боюнча 50 түрдөн кимдер бар болсо, Өзбекстан болсун, Казакстан болсун, баары келет дагы, чогулабыз да. Анан бул эмеде болот.
Калифорнияда, Сан-Францискода болот. Ошондо эмеден кийин, ошо келгенде тренингден кийин жолдошум да Америкада болчу, анан ал мага келген да. Анан экөөбүз эмеге отельге баратканбыз. Такси чыгып атпайбызбы? Такси чыгырсак Тесла келди. Анан мен өмүрүмдө Теслага отурган эмесмин. Мага вау болду да. Вау, Тесла келди таксигечи. Бул Тесланын баасы аябай кымбат. Бирок Калифорния ошо IT гиганттарынын аябай эме болгон точкасы болгон Mountain View деп коет, Silicon Valley. Ошо Silicon Valley'да эмелескиле, мен Хан Академиясы офиси бул жерде болсо, анын жанында Google'дун офиси, башкы офиси, анын жанында LinkedIn'дин башкы офиси, бунун жанында Facebook офиси болуп, ушундай бир жер Silicon Valley деген бүт IT гиганттарынын башкы кеңселери болгон жер. Ошол жерде Хан Академиясы да бар. Анан эми ушундай сонун жерде бизге Тесла келип калды. Анан менде волнение болуп, отурдук, жолдошум экөөбүз тең. Анан сурап атпайбызбы? Эмне такси эме менен Тесла менен такси алып берсеңер депчи. Десек жанагы киши айтып берди. Ооба, Тесла менен эме кылам деп эле, такси өтөт экен да. Анан өзү Азербайжандан кажется, мен сурап атпаймынбы? Өзү айтып калды. Тесланын отурсаң, алды жагы компьютер да. Мындай рул деген эмелер биздегиндей мындай нерселер жок. Бүт компьютер менен башкарылат. Как будто сен кирсең, мындай кинолордо да бүт компьютер менен жайгашкан да. Анан мен ойлогом да ошол учурда. Демекки Тесланын өзгөчөлүгү ушундай компьютер менен иштегени, ичиндеги дизайн, интерьер башкача болсо керек деп ойлодум. Жанагы шофер айтып калды. Тесланын өзгөчөлүгү ошо дизайн эмес, компьютер эмес деп атпайбы? Тесланын өзгөчөлүгү бул секундта, даже 3 секундта канчага 120га чыктыш керек. 120 километр саатына 3 секундта. Машина айдагандар бар аңарда. Машина айдагандар билсеңер керек. Мисалы үчүн мен скоростьти көтөрүү үчүн мага убакыт керек. Биринчи скоростьсымба жай 20га көтөрүлөт, 40га көтөрүлөт, 60га көтөрүлөт, анан 120га кетип катып кетет да. Менин шу деп эле 3 секундта машинам 160га чыкпайт мисалы үчүн. Башка машиналар, А Теслада 3 секундта ушундай катуу скоростька чыгат экен да. Резко учуп кетет машина. Анан эме хотите попробовать деп калды. Каалайсыңарбы, мен коштойм силерге деп. Жолдошум экөөбүз тең окей дедик. Анан башыңарды артка катуу койгула деди. Артка катуу койдук башыбызды. Чындыгында 3 секундта жана машина высокий скоростька чыгып кетти да. Бирок аябай катуу учат экен. Ушунда таң калганбыз да. Демекки адамдар жөнөкөй машинадан дагы ушундай ар түрдүү жолдорду бир машина бир канча функцияны аткара тургандай идея менен болгон үчүн ушуга аракет кылышкан да. Бул жерде сүрөт Тесла болгон үчүн айтып бердим. Негизи бул Тесла азыркы эң эме жакшы машина деп койсок болот. Бул машинанын өзгөчөлүгү эме электроэнергиясы менен иштейт. Бензинди күйүп, абаны булгабайт, жана көптөгөн плюстары бар. Заряд кылып эле, кадимки телефондой эле колдоно бересиңер, жана күндөн да заряд алса керек. Бул азыркы биздин учурдагы машина. Ал эми бул мурдагы биздин Советтер Союзунан же болбосо андан дагы эме болгон алгачкы машиналардын бирөөсү. Айырма абдан көп. Бул машина жүрөт. Азыркы Тесла бир гана жүрбөйт. Алдын бир канча функциясы бар да. Жанагы эле идея, бир нерсе көптөгөн нерсени аткарыш керек деген идеяны карманат. Экинчи, азыркы биздин компьютерлер, мындан да сонун чыгып кетти, конечно, бул ушул биздин компьютер. Ал эми бул мурдагы компьютер. Мурда биринчи чыкканда компьютер ушундай болчу экен да. Бир үй менен барабар. Силер ойлогула, бир станогу бир компьютер депчи? Нет. Ушул станоктордун баары бир компьютердин эмесин аткарган, жумушун аткарган. Өзгөрүү абдан чоң, бир чоң залдан ушундай кичинекей компьютерге өтүп келишти. То есть идея минимализмге да барат, кичинекей болсун, ыңгайлуу болсун, бирок көп функция аткарсын деген нерсени карманат да. Ал эми бул мисалы үчүн эми класска келдик. Бул биздин класс деп коелу. Ушул классты карагыла, мурда ушинтип башталганбыз, Бул эски учур деп коелу. Балдар тыпыйып отурат, кол көтөрүп атат, жооп берип атат. Мугалим доскада акылдуу доскасы бар. Бул Америка окшойт. Акылдуу доскасы бар бул жерде. Мугалимдин турганы, окуучулардын өзүнө алып барганы, мне кажется, идеально деп ойлойсуң. Анткени мен ушуну чоңойгом. Бул мага идеально. Бирок азыркы, видите, бул мурда деле ушундай болгон экен. Азыр балдарда ушинтип жүрөбүз. До сих пор балдар идеально кол көтөрөт, тыпыйып отурат, мугалим доскада чыкып турат деген нерсе турат. Дальше карасаң,
ошол эле сүрөттөн жалпысын алып караганда анан көп өзгөрүү жок. Мисалы үчүн компьютердей, мисалы үчүн бул компьютер, анан бул мурдагы жаңы компьютер, эски. Жаңы, эски дегенде аябай көп айырма бар. Разница аябай көп. Бирок мектепте ушундай Билим айырма. берүү тармагында айырма жок да таптакыра. Билим берүү тармагында айырма жок. Балдар кадимкидей тыпыйып отурат. Мугалим доскада айтканын жазат. Дальше, мне кажется, смотрите, даже дагы да жакшы нерсеси эскиден жакшыраак болсо керек эле. Анткени көргөзмөлөр көбүрөөк экен. Караңар, доскада көргөзмөлөр, арканда инструменттер, азыркыда болгону бир доска деген түшүнүк келет да. Биздин билим берүү системабыз артка баратабы, алдына баратабы деген ой кетет экен адамдарда. Ошон үчүн дагы адамдар ушуну салыштырып отуруп, азыркы системаны өзгөрттү. Эмне үчүн көп угабыз, Филиппинде или, не знаю, башка Финляндияда адамдар, балдар, мен ушуну биринчи уккан 2016-жылдарда, кажется, мен өзүмдү изденип жүргөн кезде мен иштеген мекемеден Финляндияга барып келишкен. Анан биринчи нерсе айтканда, окуучулар мектепте жерде ойноп жүрөт экен. Жерде жатат экен деген нерселерди уккам. Анан биз таң калганбыз. Кантип эле бала мектепке келсе, жерде жатсын, жерде ойноп жүрсүн деген бизге ушунчалык баркача болгон да. Көрсө кечиресиздер. Ошол учурда мага аябай кызык болгон. Кантип бала сабакты укпай эле жерде отурсун деген түшүнүк мага аябай кызык келген. Бирок ушул нерсени мен Хан академиясында көргөм. Хан академиясынын платформасынын жанында, офисинин жанында мектеби бар. Мектеби бул Америка боюнча экилей мектеп бар экен. Баасы аябай кымбат. Айына мен билишимче $10,000 болуш керек. Мен билишимче ошол жылдары $10,000 болчу да. Америкада айына $10,000 тапкан ата-эне аябай аз. Адам аябай аз. Бирок окуучусу аябай көп болчу. Демек байлар да бар экен. Ал мектептин өзгөчөлүгү баланын жаш курагына карап бөлүнбөйт. Хан академиясынын өзгөчөлүгү ушундай. Баланын жаш курагына карап бөлбөйт. Баланын билимине карап бөлүнөт класстар. Математика классы деп коет, физика классы деп коет. Математикада 4-класста эле болушу мүмкүн, 2-класста эле болушу мүмкүн, 1-класста эле болушу мүмкүн. Бир класска бир канча окуучу көрүшү мүмкүн да. Кандай деп ойлогондо, чыныгында мисалы үчүн ойлогула, бизде 20 окуучу бар. 20 окуучунун деңгээли 20 түрдүү. Туурабы? Ар түрдүү да. Бирөө бат үйрөнөт, бирөө жай үйрөнөт. Бирөөгө шашпай айтышың керек, бирөөгө бат айтышың керек. Бирөөгө башкача жол менен түшүндүрүшүң керек, бирөөгө түз түшүндүрүшүң керек. Бирөөгө чыныгы жашоодон мисалды берсең жетет, а бирөөгө формула менен чыгарсаң жетет. Бирөөгө айтсаң жетиштүү, а бирөөсүнө көрсөтүшүң керек. Ал адам көргөндө гана түшүнөт да, анткени визуал. Ушулардын баарын эсепке алгандагы Хан академиясы мындай кылган. Бала өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн темпинде окуйт деген. Мисалы үчүн 4-класстын баласы математиканы жай билсе, анда өзү менен кичинекейлерден окуйт. Ошол темпте билген бала менен окуйт. Ал эми 2-класстын баласы физиканы мыкты билип, бат жакшы темпте болсо, анда өзү менен чоңдор менен окуйт экен. Ушундай система курулган да. Кирсең, чындыгында класста ар түрдүү бойдогу балдарды көрөсүң. Анан чындыгында ошол жерде мен көргөм. Балдар коридордо жатып алып, сабак окуп атат. Мындай ойлойсуң да, жөн эле валяется депчи. Нет, алар ушул жатып алып, жыргап окушат экен. Анан окей деп чыктык, коридорду көрдүк, окуучуларды көрдүк. Сыртка чыксак, мугалим көчөдө скамейкага коюп алган. Эмени алып чыккан, духовканы алып чыккан балдарга. Кадимки духовка, биз колдонгон духовканы алып чыккан. Балдар отуруп камырдан эме жасап атышат, печеньелерди жасап атышат. А мугалим ошол балдардын печеньясын алып, духовкага салып, духовканын температурасын азайтып, көбөйтүп, жанагы волнаны түшүндүрүп атат. Волна көп болсо эмне болот? Электрический, аз болсо эмне болот дегенди чыныгы мисалда көрсөтөт. Эгер волнаны сен көп вольтка коюп койсоң, анда ал бат ысып, бат эме келип, күйгүзөт деген нерсени чыныгы жашоого байланыштырып түшүндүрүп атат да. Бул 2-3 жыл мурун болгон окуя. Ушундай сонун система болгон үчүн Хан академиясы дагы кечиресиздер, ушул системаны карманат экен. Азыркы, мне кажется, менин кыздарымдын да опытын айтып берейин, жана жерде жатат деген нерсени. Биз ошо 4 ай мурун келдик. Анан кызымдын биринчи күнү айтып келген нерсеси: "Апа,
булар полго отура берет экен дейт. Полдо отура берет экен деп коет. А биз ушабызда полго отурба, кир болосуң деген нерсе. Бул жерде полго каалаган жерде отуруп алат экен дейт. Кызымдын да чочуган нерсеси да. Демек ки биз көп тыят экенбиз деп калдым да. Балам, отурба ал жерге, түз отур, партаңа отур депчи. Алар бала каалаган жеринде, каалаган удобствода окуш керек деген түшүнүктү карманат окшойт. Ошондуктан биздин дагы ошо STEMди киргизүүнүн актуалдуу болгонунун себеби ушул жерден келип чыгат. Биздин билим окуучуларга багытталган болуш керек. Окуучуга жагабы, анда окуучу ошону окусун. Окуучуга отурган жер ыңгайлуубу, анда отурсун. Жок, жерде жүргөн ыңгайлуубу, анда жерге отурсун. Жок, туруп турган ыңгайлуубу, анда туруп турсун деген идеология болгону. То есть балага караш керек да. Бизде главный центр внимания бул бала болуш керек. Эгерде балага жакса, анда сени билим берип атасың деген нерсе. А балага жакпаса, сен мисалы мага жакпайт деп койгула сабак. Мен сен канча үйрөтпө, сен канча тытын, мыкты мугалим бол, бирок мага жаккан жок. Мен албай атам ошол информацияны. Анда сенин билимиң, сенин эмгектериңдин эч кандай мааниси калбай калат да. Туурабы? Мен тутуна берейин, эмгектеримди чыгара берейин, аракет кыла берейин, бирок балама фокус эмес, өзүм билгенди түшүндүрө берсем, өзүм билгенди кете берсем, анын жөн эле чачкан болуп атам да, мындай элечи, билимим чачып эле, эмгегим чачып эле кыйналган болуп атам да. Ошон үчүн биз эгерде фокусту балдарга койсок, анда өзгөчө да оңой болот. Балким менин балдарым анчалык тутунган кереги жок. Балким менин балдарыма бир гана сүрөт көрсөтүп койсо жетиштүү. Балама жетет ошол нерсе. Балким балдарым менен бир эксперимент кылып койсо жетиштүү. Ушунча формуланы түшүндүргөн кереги жок. Жатта деген кереги жок. Балким мага дагы да оңой болот да. Негизи STEM багыты мугалимдин жашоосун аябай жеңилдетиш керек. Ошондо гана бул жакшы кетет да. Мына ошондуктан биздин билим берүү системасы көп өзгөрүү болбогон үчүн, балким дагы да артка кеткен үчүн ушул STEM деген нерсе келип чыкты. STEMдин негизги максаты биз практика менен теорияны бирге алып кетүү деген нерсеге багытталган нерсе. MIT-nin девизин билесиңер, Men's at Manus деген. Бул MIT 1800-жылдарда курулган университет, дүйнө жүзү боюнча топ 3 университеттин бирине кирет. Эми ойлогула, ушундай топ дүйнө жүзү боюнча топ орунда турган университеттин девизи кандай болуш керек? Демек ушунчалык важный болгон бир нерсе болуш керек. Алардын эмесинде Men's at Manus деген сөз кол, илим жана кол деген нерсени түшүндүрөт экен. То есть бул деген сен колуң менен иштеп көрүшүң керек экен. MIT-де билим берүү практикага багытталган. Сен ошону колуң менен аткарып көрүп, практика жүзүндө көргөндө гана чындыгында анан жакшы көрүнөт. Туурабы? Өзүбүз билсек, өзүбүз кылсак дагы да бат жетет да. Ушул девизди эле карманган университет азыркы топ университеттердин бирөөсү экен. Мына чыныгы мектеп, мына азыркы мектеп ушундай болуш керек. Эми карасаң аябай бардак көрүнөт. Карасаң балдар жыргап жүргөндөй көрүнөт. Бирок балага ушул жагат. Биздин кече азыр пандемия болгон үчүн жакында эме болду. Онлайн STEM сабак болду. Биякта менин кыздарыма эмне кылды? Баары балдар даярданды. Ушундай нерсе кылсак болот экен силер менен. Мындай кылды. Биринчи кат келди баарыбызга. Катта эмелер бар, ссылкалар бар. Мисалы үчүн өзү баскан жаныбар даярдайбыз. Ссылкасы ушул. Баллон даярдайбыз. Баллон менен жүргөн машина даярдайбыз. Бла-бла деп бир канча бир 10го жакын эксперимент. Сабактын темасы берилген дагы астына ссылка болгон. То есть бир учурда 10 сабак башталат болот экен. 10 түрдүү мугалим бир учурда башталат. Мен каалаганыма кирип, каалаганча отурсам болот экен. 1,5 саат убакыт кетти, 1 саат убакыт кетти. 1 саатта мисалы жазгыр эжеке кандай стакан кантип жасалат деген теманы өтсө, башка жазгыр эжеке өзү баскан жаныбар даярдайбыз деген сабак өтөт экен. Биз ошо өзү баскан жаныбар даярдайбыз деген сабакка кирдик. Мугалим күтүп алды, баары менен таанышты, баарын эме кылды. Бул жерде мындай да, менин классым кыздарым 4-класс болсо, ал жерде 1-класстар деле бар. 5-класстар деле бар да. Каалаган мектеп боюнча ушуну кылсаңар болот. Сосын мектеп боюнча бир күнү STEM күн деп кечинде болуп атат бул нерсе. Мектеп учурунда эмес, кечинде STEM күнү деп туруп белгилейсиңер дагы, бир канча список чыгарып туруп, Zoom'га бөлүнөсүңөр. Zoom'дан эле болду. Жазгыр эжеке ушуну даярдайт, бул ушуну даярдайт. Балдарга кадимки эле көрсөтүп, жанагын даярдап атышат да.
жарым сааттын ичинде чындыгында өзү баскан эмелерди чыгардык, кагаздан өзү баскан жаныбарларды иштеп чыктык. Бул балдарга ушунчалык мындай эмени түшүндүрдү, сантиметр эмне экенин түшүндүрдү, ровно чызбасаң эмне болот экенин түшүндүрдү, жаныбардын формасын чыгарды бир учурда. Анан башка жерде чөкпөгөн кеме деген экспериментке катыштык, жарым саат кылып бөлдүк. Канткенде кеме чөкпөйт деген темада. Эми бул жөнөкөй жана лайфхактар. Лайфхактарды баарыбыз билебиз да, эми YouTube'да аябай көп лайфхак. Ошол лайфхактарды алып эле балдарга STEM сабагын өтөт экен да. Бул абдан кызыктуу болду. Жакшы идея, мне кажется. Мектеп боюнча ушуну кылсаңар болот. Башталгыч мектептерди отдельно бөлүп, жогорку класстарды отдельно бөлүп, анан бүгүн STEM күн деп туруп, ар бир мугалим бир эме алат, бир тема алат дагы. Келген канча бала келсе келсин, эме алат, өтүп бересиңер жанагыны. Балдар дагы өз алдынча даярданып, ошол жерде көрсөтүп, бири-биринкин көрсөтүп, сүйлөп, айтып берип, ушундай сонун сабак болду да. Сонун идея, ушуну кылсаңар абдан сонун болот. Үйдө ата-эне силерди көрөт, ата-эне кызыгып башталат. Булар жөн эле сүйлөбөй, ушундай бир эме кылатыптыр, эксперимент кылатыптыр дейт ата-эне. Анткени ата-энеден көп нерсе зависит. Ата-эне наразы болсо, окуучу наразы. Ата-эне ыраазы болсо, окуучу ыраазы болот. Ата-энеге сен жаксаң, анда окуучуга да сен жагасың. Мен ушундай ата-энелерим бар болчу, мени сүйөт да, кээ бир ата-энелерим. Гүлсире деген, ал Гүлсире деген сайын окуучусу мага жакын да, кызы мага абдан жакын болот. Ошон үчүн дагы ушул идеяны кармангыла, кааласаңар мен силерге жардам берем. Бул оңой эле. Ата-энелердин баарына кат жибересиңер, же эме жибересиңер. Мейли, WhatsApp'тан эме рассылка кыласыңар. Бир кагаздан өзү баскан жаныбар деп туруп, мугалим аты, ссылка, астына керектелүүчү материалдар деп коесуңар. Ал бала каалаган карап туруп, мен үйүмдө ушул материал бар экен, бул нерсе бар экен, бул нерсе бар экен дейт дагы. Ошолорду анда мен ушул сабакка кирем дейт. Же болбосо менде бул бар, анда мен бул сабакка кирем деп, бала өзүнүн үйдө болгон нерсесине карап, сен сабагын тандап алат. Анткени мен ушундай кылдым. Мен кирдим, 10 эксперимент бар экен, карадым. Кээ бир эксперименттерге мен үйдө эч нерсе жок экен, анда биз айттым, булага кире албайбыз, анткени бизде жок деп карап, бизде болгон нерселерди тандадык, эки экспериментти, анан ошого кирип чыктык да. Ошондуктан ушул идеяны кармангыла, идея керек болсо мен жардам берем. Балким кийинки сабакка мындай кылсак болот. Еленадан сурап, биздин темалар кандай болот, дальше сүйлөшкөндөн кийин, балким сиздер менен отуруп, бирге эксперименттердин списогун чыгарсак болот. Даярдап коелу, силер дагы өзүңөр мектебиңерде ошону кылып көргүлө. STEM күнү деп, башталгыч мектеп класстар деп туруп, бүт класстарга эмен жибергиле, рассылканы жибергиле. Атын сонун койсоңор, это возможно, абдан сонун боло турган бир эмне, мне кажется, сонун идея келди, барыбызга ушуну кылалы. Мына ушинтип атып, балдар биздин өзү кол менен аракет кылып, өзү үйрөнгөндө гана чыныгы эме билим берүү болот деп эсептелинет экен эме STEM сабагы. Негизи азыр 21 кылымдабыз баары, ошо 21 кылымдын жана 20 кылымдын өзгөчөлүктөрүнө чагылдырган бир слайд бул. Абдан маанилүү слайд. Эгерде ушул нерселердин айырмасын билип алсаңар, эмне болчу, кантип өзгөрдү дегенди билсек, анда силер заманбап билим берген болосуңар. Анткени Америкада азыр ушуга багытталган эмеде, 20 кылымда ушундай сабак берчүбүз, азыр ушундай сабак беребиз деп адамдар өзгөртүп баштады. 20 кылымда мугалим жетектеген окутуу болчу. Мугалим жетектейт, мугалим лидер. Мен айтканымды кыласың, мен айтканымды окуйсуң, мен берген тапшырманы карасың деген болчу. Мен берген сабакты аласың деген болчу. Азыр 21 кылымда окуучуга багытталган окутуу башталды. Окуучуга бул нерсе жагабы? Окуучу кызыгабы? Окуучунун уровенине бул жетеби? Окуучунун темпи жакшы баратабы? Окуучунун психологиялык, физиологиялык абалы туура келеби? Деген нерселер, пункттар кирип баштады. То есть силер бул жерде главный центр мугалим эмес, окуучу болуп калды да. Чындыгында бул аябай сонун нерсе. Мен мындай ойлойм да, эгерде силер айтсаңар окуучуларга, мынтип айтсаңар да, мен силерге, мен ушуну көп айтам тренингтерге, биринчи күнү өзүңөр тааныштырган абдан маанилүү. Биринчи күн жана окуучулар менен жаңы таанышканда өзүңөр кантип тааныштырасыңар, бул абдан маанилүү да. Мен мынтип тааныштырат болчумун. Мен атым Гүлсире Миңбаева, мындан кийин математика сабагын силер менен бирге өтөбүз. Бирок математика бул чоң бир арал.
абдан чоң арал, деңиздин ортосунда. Бул аралга мен келгениме болгону 9 жыл болду. Бирок арал ушунчалык чоң болгон үчүн мен араң гана ушунча басып өттүм. Анан каждый раз бул аралдын ичинде аябай көп байлыктар, кен байлыктары камтылган деп айтам да. Силер казган сайын ошол нерсени ал дагы да чыга берет, дагы да необычно болуп чыгат деген мен психологияны берем балдарга. Анан бирок мен деле жаңымын, мен деле көп нерсе билбейм деп айтам да. Башка мугалим же мурда кандай болчу, мен силерге математика сабагын түшүндүрөм, мен мыкты мугалиммин, мен бүт нерсени билем, сен кимсиң, мен мугалиммин деген позиция. Ушинтип өзүңө тааныштырсаңар, окуучу айтат да, бул мугалим, бул бүт нерсени билет дейт. Баланын оюнда калган нерсе, бул мугалим деген сөз. Мугалим деген сөз это уже бүт нерсени билет деген нерсе да. Мен үнүм угуп атабы болмок мугалимдер? Мен мугалиммин деп өзүңө тааныштырсаңар, анан бир күн жанагындай көкбет балдар чыгат. Эжекеге ушу кыйын суроону берип көрөйүнчү депчи. Чыгарып албай калсаңар, окуучу күлөт үстүңөрдөн. Өзүңөр деле билбейт экенсиңер го эжеке депчи. Мен эжекени жакшы билбейт, ал мыкты эжеке эмес, ал начар эжеке. Сонун мугалимдер бар деп бала уже сени тогутпай баштайт да. Ошондуктан ачык эле сен мугалимсиң, адамсың кадимкидей эле, анан сен бүт нерсени билишиң керек деген нерсе эмес. Мугалимдин максаты, мугалимдин ролу, мугалимдин кыла турган иши бул жөн эле баланы багыт берүү, балага жол көрсөтүү. Мына мен аралга келдим, ушул жолдорду билем, мынакты билбейм. Кеттик бирге барабыз, кеттик бирге үйрөнөбүз, кеттик бирге бири-бирибизге көрсөтөлү, бири-бирибизге түшүндүрөлү деген нерселерди колдонуш керек. Ошондо окуучу айтат да, бул деле адам экен, бул деле билбейт экен, это нормально билбей калса. Мен чындыгын айтсам, класста процент менен билсем билбейм, бирок көп учурда формула билбейм. Негизи эле мен бир формула мага жакпайт, мен формуласыз түшүндүргөн аракет кылам дагы. Өзүмдүн эске тутуу начар болгон үчүн формулаларды жетка билбейм. Бирок буну баары билет, окуучулардын баары билет дагы. Мен айтам, интернеттен карап койчу дейм. Китептен карап койчу кандай формула болчу дейм да. Анткени формуланын мага мааниси жок, мен аны жатка билишим керек деген нерсе жок да мендечи. Окуучуларым дагы эч качан үстүнө күлгөн эмес мен. Сен билбейт экенсиң, сен кылбайт экенсиң деген нерсе менде болгон эмес да. Ошондуктан өзүңөрдү таанытуу деле абдан маанилүү. Өзүң жетектеп, мен лидермин, мен мугалиммин, мен айтканым болот десең, анда сен айтканың болушуң керек. Анда сен идеал адам болушуң керек. Анда сен бир кадам ката кетирүүгө сен ашык жок, укугуң жок болуш керек да. Бирок кечээ мына көрдүңөр, жанагы окуучусун сабаган мугалим. Ушуну мен талкуулагым келет силер мененчи. Ким күнөөлүү? Окуучу күнөөлүүбү, мугалим күнөөлүүбү? Ким бир-эки оюңар бөлүшүп кетсеңер? Азыркы учурда бул мындай да, силер айткандай жанагы лидер мугалим болуш керек. Анан ошо тиги баланын оюн түшүнбөй калды деп ойлоп атам да, силердин айтымыңар боюнча. Бирок мен ага чейин мен ойлодум мугалимди ошол деңгээлге ошол бала жеткизипчи. Жок, мен айтканым боюнча. Мен айтканым боюнча мугалимди. Мен оюм боюнча сиздин оюңуз боюнча, демек, мугалимди ошол даражага жеткирген бул окуучу дейт, Дагы башкача ойлойсуңар бар? Мен айтып көрөйүнбү? Эжеке. Мисалы, кызым тынчыр. Неме да, азыр ал жерде мындай 8 класстынбы, 7 класстын окуучусу болуп атат да. Анан азыр биз мен башталгыч класста сабак бергендиктен 7-8 класска бара элек деле бизде уже 2 класстан, 1 класстан эле уже проблемный окуучулар пайда боло баштады да азыркы мезгилдечи. Анан ошол окуучулардын тилин табып, ошол окуучунун кээде деңгээлине түшөбүз да. Мен кээде ошентем да, мисалы үчүнчү окуучу капа болсо, ошо урушуп алсам дагы, окуучуну тилдеп алсам дагы, кайра артынан мактап, кубаттап коем да. Ошондо мен ойлойм да, бул жерден мугалим кандайдыр бир ситуациядан чыгып кеткенге аракет кылыш керек дейм да. Анткени мисалы үчүн азыркы жашоодо чындап эле жанагы окуучулардын жан дүйнөсү жараланган окуучулардай сезиле берет да. Анткени балдарга внимание өтө аз. Мисалы үчүн мага ошондой сезиле берет да. Анткени окуучуларым
кандай десем сүйлөшкөндө эркин алып сүйлөшө албайт азыркы окуучулар. Жада калса ошо башталгыч класстан эркин сүйлөшө албайт. Анын үстүнөн мен өзүм мугалим болуп билип турсам деле өзүмдүн балдарыма убактым аз да, сабакка келип өзүм ушул эртеңки күн сабак кандай болот, кээде ушундай чарчап келгенде жатып алам, анан өзүм ойлонуп кээде анализ кылам да, эмнеге балдар башка мектептин балдарына убакыт бөлөм дагы аларды ойлоп кыжалат болом. Ушул балам окуп кетсе экен, ушул балам тамга таанып кетсе экен, а өзүмдүн балдарыма андай мындай неме жок да, просто аларды тилдейм, окугула, силер мугалимдин баласысыңар, калбай окушуңар керек. Ушундай анализ кыла берем да, анан өзүм ойлой берем да, окуучу мугалим ошол окуучунун деңгээлине түшүп, ошол ситуациядан чыгып кеткенге аракет кылганы жакшы беле деп ойлой берем да. Ооба, негизи мен мисалы үчүн бул жерде көп ойлондум да. Анан бир жагым мугалимге аябай мындай жалпы да, бир жагы мугалимдин бир жагынан ушундай азыр эле жашоо өзгөрдү, окуучуна главный центр алыш керек деген нерселер дагы бир жагынан алып кармайт да. Бирок чындыгында мугалимди ошол деңгээлге жеткирген бул окуучу бир, эки өзү дагы. Анткени мугалим демек өзүнө көп жүк алып алган да. Жашоону дагы да жеңил кармаш керек мугалим. Сен кандай десем, ар бир балага тарбия бересиң деген эмени, жүктү өзүнөн алып берасиң. Чындыгында сенин айткан сөзүң ар бир балага таасир берет деген нерсе жок. Это не гарантия. И никто сенден аны не требует. Ошон үчүн сен ушул баланын мээсине билимди куясың деген нерсени мугалим өзүнөн ачык айтпаса дагы подсознаниясына буну кабыл кылыш керек. Мен чындыгында классымда 20 окуучу бар, бирок мен 20 окуучунун мээсине билим куя албаймын. Анткени 20 окуучунун кабыл алуу жөндөмдөрү башкача, 20 окуучунун уровени башкача, 20 окуучунун физиологиялык келишими башкача, анын психологиялык состояниясы башкача болушу мүмкүн. Ошондуктан эгерде мугалим ушинтип өзүнө алып алгандагы жүктү, жанагы жүк оор болгон сайын өзү кыйналып, өзү түшүп, өзү кыйналган сайын ал жана жарылып атпайбы? Мугалим ичинен жарылып атат да. Ошон үчүн биз бул нерсени ачык айтпасак дагы, ата-энелерге мен айта албайм да. Мен баардык окуучуну кантип карайт элем, мен баардык окуучуну кантип отличница кылып чыгара алам деп ата-энеге айтсам, ата-эне айтат да, сенин бул милдетиң дейт. Бирок кечиресиңер, мен милдетим бул билим берүү, бул багыт берүү. Мен ар бир баланын мээсине билим куя албаймын да. Балаңдын алуу, билесиңер да, жана восприятие деп коет, кабыл алуу каналдары бар адамдардын. Кээ бир адамдардын кабыл алуу каналы жабык. Кээ бир адамдардын бул кабыл алуу каналдары дагы ачык болгон учурлар бар, жабык болгон учурлар бар. Жанагы алгачкы 15 мүнөттө көп адамда кабыл алуу каналдары ачык болот. Ушул учурда билим берип кал дейт да. Анан 35 мүнөттөн кийин же 40 мүнөттөн кийин бала уже кабыл албайт. Сен сайрасаң да албайт, ойноп цирк болуп берсең да албайт баланы кабыл алуу. Анткени адамдын эмеси ушинтип жаралганбыз биз. Биздин кабыл алуу каналдарыбыз дагы өзүнчө бир функция менен иштейт да. Ошон үчүн дагы бул көп факторлор бар. Бирок мен ойлойм, Аралжы. Кандай? Сиз ушинтип айтып атасыз, мугалимдер да биз ушундай окуп, мисалы үчүн азыркы стандарт боюнча ушуларды окуп, программалар боюнча окуп түшүнүп атабыз да. Бирок деген ата-эне ушуну түшүнбөйт да. Жанагындай баланы оюна коюп, бала каалабагандай, мен мисалы үчүн өз практикамда ушундай да, бала каалабагандай мен аны эмне кыйнайм. Мейли ал класста окубаса отура берсин өзүнүн иши менен алек болуп. А мен болсо окуйм дегендер менен өтө берейин сабагымды деп ушинтип аракет кылган болсо, эртең күнү ошол эле ата-эне мени ошо өзүмдүн коллективиме, өзүмдүн айылыма уят кылып коет да. Жок эжеке. Мен балам десем, сурасам, эчтеке билбейт, мен балам тиги мугалимиңер эмнени өтүп аткан, жөн эле отурдум деп келди балам деген сыяктуу мындай терс пикирлерди жаратып, ошон үчүн мугалимдерди дагы жанагындай басмарлап коюаткандар ошондонго деп ойлойм да. Жок, мен турам. Мен анда болсо долдурбай аткан балаңы бир ооз жөнөкөй суроо менен да сурап, ошол тема жөнүндө бир жөнөкөй суроо берүү менен алаксытканга аракет кылам да. Жок, мен тура эмес түшүндүңбү? Бала эгерде сабакка кызыкпай атса, анда ладно, каалаганын кыл эмес. Ошол баланын эмесине. Мисалы үчүн кээде болот, жанагы эртең силерде да болот. 14-февраль күнү. 14-февраль күнү эжеке сабак өтпөй коелучу дейт да, балдарчы. Отвечаю. Менде болгон экен. Эжеке, давайте бүгүн праздник, сабак өтпөй коелучу дейт да. Пожалуйста, жылда бир күн өтпөй койгула. Ушундай кичинекей поступоктор
силердин окуучу менен ортоңордогу эми байланышты эми күчтөндүрөт. Сен бир күн кыздар менен отуруп, балдар менен отуруп, ким кимди жакшы көрөт, ким кимге жагат, эмне үчүн жагат деген жөнөкөй эле адамга ушундай учурлар бири-бирине байланыштырат. Эгерде окуучулар сени сүйсө, мугалим жакшы көрсө, анда сенин ал кызыгат, ал билимин алат. Анан жок окуй эле кой, сен окуй эле кой, анда өзүң билгениңди кыл деген бул туура эмес. Мен дагы бир 2 история айтып берейин, өзүмдүн жашоомдон балким силерге бир сабак болот. Мен биринчи иштеген жылы 2012-жылы мугалим болуп келгем. Анан алгач эле мен ошол Бишкектен бүтүп эле Бишкектин жана Сапат мектептеринин Айчүрөк лицейине киргизип коюшкан. Эми Айчүрөк деген бул эң мындай кандай десем мыкты мектептердин бирөөсү да. Мен жаңы мугалиммин, жаңы кирдим. Айчүрөктүн астында ошол учурларда башталгыч мектепте бар болчу. Азыр отдельно бөлүнгөн да. Ошол учурда башталгыч класстар бар болчу. Мен башталгыч класстарга эме кылгам, сабакка киргем. Эсимде да, биринчи жылымда бир бала сабак аткарбай койгон, анан же хулигандык кылган. Баланы чакырып доскага урушуп, анан бул жерине А деп жазып коюп турдум. Акмак деп. Менин кылган нерсем. 2001 мугалимдик эмем да, билген эмесмин да аны. Анан бала ончуккан эмес бирок. Кийин ушинтип кылса мен жазам дегем да. Коркутуу менин коркутуу стилим. Кийин бир канча убакыттан кийин жанагы окуучулардын бирөөсү ата-энесине айтып коюптур. Бизде жеке эгерде билбей калсак, анда бизге А деп жазат депчи. Десе жанагы баланын ата-энеси келип, мен сотко беребиз деген. Бул мугалимди биз соттойбуз. Бул мугалимдин акысы жок. Мен балдардын алдында ушинтип айтууга акысы жок деп сотко беребиз деген. Эми эсептейм, мен жаңы мугалиммин. Ошол жылы жаңы турмушка чыкканмын. Боюмда да бар болчу. Анан всё жаңы да, мен үчүн бүт нерсе жаңы болчу. Анан эме Кудайга шүгүр, ошол учурда менин директорум ким болсо дагы Чынара жеке деген жеке болчу. Мени защита кылып, бул жеке жаңы келди, билбейт, сотко берип эле койгулачы, биз бул жекени которуп салабыз деп которуп салышкан. Мен жашоомдогу эң чоң сабак ошондо болгон да. Ошондон кийин мен больше всего балага мындай билимге багытталган эмес, мамилеге багытталган сабак берүүгө аракет кылам. Балдарым менен жакшы тил табышканга аракет кылам, дос болууга аракет кылам. Ошондо гана менин окуучуларыма жагат. 2010 анан барган сайын өнүгүп атпаймынбы? Үйрөндүм. Жыл сайын акыркы классым үчүн мен эң сонун мугалим болуп калдым окшойт. Акыркы жылы мугалимдик эми кесибимде. Анткени ошол окуучуларым да сих пор мени сагынышат, да сих пор эч бул мугалим кабыл кылбайт экен. Гүлзира жеке эң сонун мугалим, сиз бизге сабак бере албайсыз деп ушундай дей берет экен да. Менин кылганым ошол учурда балдарга больше билим эмес, дагы да балдарга мындай кызыктуу сабак өтүүгө аракет кылып келем. Кээде өтпөй коем сабакта, кээде олимпиадаларда айтып берем, кээде ар кандай возможностьтор жөнүндө кеп салып берем. Ар дайым сабак өтпөйт болчумун да. Ошондо ошол классым азыр эң мыкты класс. Азыркы биздин ТКФ менен ТКИ уюштуруп аткан долбоорлордо биздин кыздар катышып жүрөт, менин кыздарым катышып жүрөт. Ар кандай олимпиадаларга барып келди. Ошол учурдагы ата-энелерим аябай ыраазы. Сен менин кыздын көзүн ачтың, менин кызым өзүн өзү өнүктүрүп баштады, өзүнчө окуп баштады деген нерсени көп угам да. Вот видите, жанагы опыттан да келет окшойт. Балдарга агрессия көрсөтүү же басынтуу бул бунун эч кандай жыйынтыгы чыкпайт. Эч кандай бир польза да келбейт. Менин кылган нерсемдин мен ойлойм да, ошондой эмне деп ойлогом, ар бир бала бул теманы түшүнүш керек деген нерсени мен өзүмдөн кабыл кылгам. Түшүнбөгөн балдарды коркутуп болсо да окутушум керек болгон да. Бул туура эмес. Бала кааласа, балага жетсе окуса окуйт, окубаса окубайт. Ар бир бала математик болот деген түшүнүк жок. Бала эң главный анализ кылганды, кош кемитүүнү үйрөнсө болду. Азыр канча адам бар, элементарный кош кемитүүнү билбейт. Ну и что? Жашоосун жашап атат. Бизнеси барбы бар, акча таап атат, үй бүлөсү барбы бар деген ойлорду өзүңөр алгыла да. Ошондуктан ар бир мугалим, ар бир окуучу бул теманы мыкты билиш керек деген түшүнүктөн арылышыбыз керек. Бир гана окуучуга багытталыш керек. Окуучу сүрөткө кызыгабы? Анда больше сүрөт аркылуу сүйлөп, окуучунун кызыгуусуна, темпине жараша сабак өтүү керек. Бул биринчи. Экинчи, 20-кылымдарда даяр көрсөтмөлөр берилген дейт. Даяр мисалы үчүн инструкцияны мугалим берген. Келесиң, окуйсуң, турасың, ушуну бүтүрөсүң, ушуну кыласың деген конкреттүү эмелер чызылган, план түзүлгөн. Да, мындай караганда.
Биргелешкен нускамада окуучулардын эмесин алып, пикирин алып, окуучулардын ордуна өзүн коюп көрүп, бул балага жагабы? Бул даяр көрсөтмөнүн үстүндө ойнош керек. Силерге жылдык план берилет да барыңарга. Ошол жылдык планды классыңарга карап өзгөртсөңөр болот. Өзгөрткүлө. Эч кимге айтпасаңар деле, мен кошу темасын көбүрөөк иштейм. Жок, мен кошу темасын бир аз 2 сабактан 1 сабакка түшүрсөм болот экен. 1 сабагын ушундай кылайын деген нерселер өзгөрүүлөр киргизиш керек. Ошон үчүн бул биргелешкен деген окуучуну карап, өзүңдүн возможностторуңду карап, анан бир аз өзгөртсөңөр болот да. Ошого багытталган билимге келип баштадык. Анткени элестеткиле, биздин максат жана жылдын аягында жылдык план бүтүш керек. Ишто сен бүттүң. Мисалы үчүн 10 тема өттүң. Бала 10 теманын бирөөсүн билдиби, билбедиби, неизвестно. Туурабы? Мен акыркы жылдары ортого даярдадым да. Анан мындай карасам, кээ бир 11 класстын балдары кошу кемитүүнү ката аткарышат. Кошу кемитүү 1 класстын темасы. Ошону ката кетет да. Эми ойлоймун, балага 11 жыл сабак бердик. Бала хотя бир теманы жакшы түшүнгөн эмес болсо, мага эмне бул плюс да? Андан көрө жылдык планда 10 тема болуп, сенин классың 10 теманын 4 темасын вообще мыкты бүткөн болсо, бул сага плюс. Тестте хотя бы 4 суроо аткарат да. Мисалы 10 суроолук тест болсун, ар бир темадан бирден суроо болсун. Бала хотя бы тестте 4 суроону аткарат, это гарантия. Анткени сен 1 жыл бою тесттин ошо 4 теманын үстүндө иштедиң. Эгерде силер лишь бы 10ду бүтүш керек десеңер, анда 10 бүтөт, бирок балаң бирөөнү да түшүнбөшү мүмкүн. Баары аз-аздан калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жана жылдык планга карагыла. Чындыгында балдардын мыкты болгон деңгээл мыкты билген деңгээлге алып барыш керек да. Хан академиясынын негиздөөчүсү ушуну көп айтат. Салман Хан деген жаңы китеби чыкты. Мен ошол китепти окуган силерге сунуштайм. Эмени билимге революция кылабыз деген китеп. Билимди кантип революция кылыш керек? Окутууну деген нерсе да. Революция бул толугу менен жаңылануу. Ошол жерде ал аябай көп колдонот. Master based learning деген. Мастер окутуу. Мастер чеберчилик менен окутуу деген нерсе. Мында түзмөсү которгондо бул барбы ошол китептин? кыргызча которулду, жаңы чыкты. Сүрөтүн жөнөтүп койсоңуз жакшы болот эле да, таап. Мен жөнөтүп коем силерге. Негизи айта турган нерсем, анын мындай идеологиясы мындай. Кантип биз эми окутууну революция кылабыз дегенге жообу. Балдар бир темада мастер болгондон кийинки темага өтүш керек дейт. Чебер болгондон кийин. Кошу темасы балаң кошу темасын от души эң кыйын суроосун дагы чыгара алса, анда кийинкиге өт дейт ал. Эгерде эптеп эле түшүнөбүрбү? Түшүнөбүр. Эми жаңы тема. Муну түшүнөбүр, кийинки тема дегенде балага мындай дуал куруп атпайсыңарбы? Дуалыңардын кээ бир кирпичтери калып калып атат. Эртең кулаганда полностью кулайт ал эми эмне дуал. Силер эгерде башында өзөгүн сонун берип, бала кошу кемитүү болсун, көйтү бөлүү болсун, чындыгында сону үйрөтсөңөр балдарга, кийинки темалар бат кетет. Мисалы үчүн, силер кошу темасына 4 сабак бердиңер деп коелу, ашыкча 4 сабак кетти. Анткени өзү 2 саат берилген болчу, силер 6 саат өттүңөр деп коелу да. Бирок 6 сааттан кийинки тема, жанагы мурдагы тема байланышкан үчүн, кийинки тема батыраак кетиши мүмкүн. Анткени балдар уже бат иштеп баштады да. Ошон үчүн ушундай нерселерди аткаруу керек. Кээ бир темаларга көбүрөөк убакыт берип, бала ошол темада мастер болсо, анда кийинки өтүү керек да. Эми Салман Хандын идеологиясы ушундай. Эгерде биз ар бир темада мастер болсок, анда кийинкиси дагы да оңой болот экен. Бул ошол Салман Хандын кармаган эмеси. Үчүнчү пункт, 20-кылымда билимге эме болгон, басым жасалган. Окушуң керек, билишиң керек, үйрөнүшүң керек деген нерсе. 21-кылымда көндүмдөргө, анализ жүргүзүү көндүмү, синтездөө көндүмү, жалпылоо көндүмү, критикалык ой жүгүртүү көндүмү, креативдүүлүк көндүмү болсун. Ушундай көндүмдөргө көбүрөөк басым жасалат да. Анткени эмне үчүн деп ойлойсуңар? Эмне үчүн формула жаткан кереги жок? Эмне үчүн какой-то бир ырды жатка берүүнүн кереги жок деп ойлойсуңар? Эмне үчүн билимди басым жасабай, көндүмдөргө басым жасалып калды? Бир талкуу кылалы, өзүм эле сүйлөй бербей. Эмне үчүн силер оюңарча ушу билимден өтө көндүмдөргө көбүрөөк басым жасалып калды? Көндүм болсо окуучу ошол алган билимин турмушта колдоно алат да. Ал формуланы жаттай берсе, мисалы үчүн бизде азыр могу менин классым, азыркы классым 2-класста
ошол тик бурчтукту билишет, баардыгы фигура экенин билишет дагы. Анан кийин биз уже жана формуланы колдонуп уже формула периметрин чыгарып баштаганда эле окуучу уже формуланы жаз десең эле адаша баштайт да. Уже эмнени жазат билбей калат да. Анан мен ойлодум дагы неме кылдым да. Мисалы үчүн кадимкидей эле дептерди алып туруп эле ушул тик бурчтук балдар мына ар бирибиздин жашообуздагы китеп деле тик бурчтук, үйдөн метр алып барып алдым. Мына бул булар чектелүү, санча боласы деп эми экинчи класска уже ушуларга көндүмгө алып баратам. Анан эки жагын таап алсаңар биягы оңой эле деп уже татаал формуланы үйрөтүп койдум да экинчи классыма. Бирок китепте ал нерсе жок да. Анан бул уже азыртан көндүмгө булар мен ойлодум да азыртан татаалга көндүм кылып койсом уже булар кийинкиде уже кыйналбай калат уже. Анан уже окуучуларым баягы креативдүү окуучулар деп коебуз го, бат кабыл алган. Ошолор уже периметрин тапкыла десең эле баягы эки жагын сызгыч менен ченеп туруп, кашак алып туранын көбөйтүү. Эки жагы мисалы бул эки дегени бул эки жагы экени билесиңер деп уже ошого түшүндүрүп койдум. Илип кеткен окуучум илинип калды, илбегени калып калды да. Эми алар менен кайра иштеп атам да. Ушинтип эң сонун ушул жерде мен ушул пример берип кетейин. Негизи ар дайым эле мен чоң класстарга сабак берип жүрдүм. Ошо биринчи башталгыч класстарга берип, ады жазып алып, анан мен которуп салышып, сен кичике балдар менен иштей албайт экенсиң, чоң балдарга барасың деп мени жылдырып салышкан. Анан ошол жумушумдун алгачкы жылдарынан баштап эле мен чоң класстарга сабак берем да, 8-9, 10-10, 11 класстарга сабак берем. Анан кээ бир окуучулар мисалы үчүн мындай, анан бир жылы мени которуп коюшкан. 2016-жылы башталгыч класска которгон. Мен уже мыкты мугалим болуп, ошо атым чыгып, анан лицейдин жакшы мугалим болуп аталып баштаганда, мага ушундай айтышкан: Гүлсире, башталгыч класстарга барасың, бир жыл сабак өтөсүң деген. Мен ыйлагам. Мен башталгыч класстар, менде травма бар да менде. Мен башталгыч класстар менен иштеше албайм, алардын уровенин түшө албаймын, уже көнүп калдым деди. Анан бирок болбой коюшкан. Ал жака бизге жакшы мугалим керек, сиз барасыз, бир жыл иштейсиз деп. Анан бардым, окей деп кабыл кылып бардым. Ошондо алгачкы мага бул тиген аябай удар, дагы бир удар. Балдарга доскага жаздым да бир маселе. Асан базарга барды, 2 алма алды, или 2 килограмм алма алып, 6 досуна бөлүп берди деген бир эме. Ар бир досунда канчадан тийди деген бир эме болушу мүмкүн, суроо болушу мүмкүн да. Балдарга чыгаргыла десем, мага балдардын жообу мындай болгон да: эжеке, 2-ге 4 кошуп алтын кемитип коелубу деген. Мисалы үчүн. Анан эмне үчүн десем, 6-га 6 кошуп 4 кемитемби деген. Мисалы үчүн. Же алтын 2-ге көтүрүп 4 кошуп коембу деген суроо келет. Суроосу да бул. Мен таң калып атам. Эмне үчүн алтын кошуп атасың десем, анда кемитем дейт да. Эмне үчүн кемитип атасың десем, анда көбөйтөм дейт да. Балада анан такыр жок. Эмне үчүн кошту, эмне үчүн кемитти деген нерсе жок. Анткени буга чейин ал кантип үйрөнгөн? Мугалим айтканда, 2-ге алтын коштур кемитип койгон 4 деген да. Мугалимчи чындыгында. Ошентип үйрөтүлгөн. Балага чындыгында түшүндүрүү керек. Эмне үчүн 2-ни кошосуң? Эмне үчүн бөлөсүң? Эмне үчүн бөлүп бересиң деген үчүн бөлөсүң? Бала жалпысынан ушунча алды деген, жалпы деген үчүн кошосуң деген бала түшүнүк жок. Балада бир гана санды көрдүбү? Кош керек, кемитип кош керек, же бөлүп кош керек деген нерсени түшүндүргөн мугалим. Ооба. Периметр деген нерседе периметрдин формуласы 2 көбөйтүлгөн А кошулган Б. Кашанын ичинде. Анан балдарга периметр тапкыла десе, ошол жерде сандарды көрүп туруп эле Анын ордуна Бнын ордуна коюп коет. Бирок бала түшүнүксүз. А бул эмне? Б бул эмне? Башка бир мисалда Анын ордуна X, Y'ды, X анан Y кошуп койсоң, балдар айтат: эжеке, биз бул тема өткөн эмеспиз дейт. Ооба. А деген бул жөнөкөй А деген точно А болот деген нерсе эмес. Анын ордуна, белгисинин ордуна Б десең деле болот, X десең деле болот, Y десең деле болот да. Балдарда ушул нерсе жок болот бизде. Мындай караганда көп болот да. Мен эжеке бул тема өткөн эмеспиз дейт. Хотя мен бир гана эмени өзгөртүп койдум. Аталышын өзгөртүп койдум да. Ошондуктан жазгыч айткандай, эмне үчүн 2 көбөйттүк? Анткени 2 жагы бар. Эмне үчүн коштук? Анткени кошулат дегенде жалпы эме билим бериш керек. Чоң рахмат сизге ушул тема ачканыңыз үчүн. Анан дагы бир нерсе, билимге эмне үчүн багытталбай калды? Азыр билим деген адамдар түшүндү да. Ушунча жаттап аябай генийлер бар, мыкты окуучулар бар. Чындыгында ар бир класстын өзүнүн мыктысы бар. Айдай деген болсун, Айбек деген класстын эң идеалдуу окуучусу бар. Бүт нерсени билет, бүт нерсе жатка билет,
сонун. Бирок ошол балдар чындыгында келечекте ийгиликтүү боло алдыбы деген суроону бериш керек да. Алган билимини колдон алдыбы деген суроону бериш керек. Ошон үчүн дагы азыр мындай да, сен билимди хочешь, бар китеп бар, окуп үйрөнүп ала бер. Главное окуганыңды колдоно билишиң керек. Бир клик деп коем, ошо Google'дан жазгыла. Периметр сага дейм түрү менен чыгып берет. Түрдүү мисал, түрдүү көнүгүү. Ошону сен түшүнө албагандан кийин билимдин эмне кереги бар деген нерсе кетти да адамдардачы. Билим абдан көп. Азыр Coursera деген бар. Азыр мындай нерсе болуп, менин бир тааныш кызым Америкада окуп жүрөт. Мага жазыптыр. Мен окугум келбей атат, мага дипломдун кереги жок дейт. Андан көрө мен дейт, жөн эле университетке акча төлөгөндөн көрө, мен дейт, өзүм курстарды алып эле жумушка кирсем болот дейт. Кыз өзүнө ишенди. Чындыгында 4 жыл университет окуунун кереги барбы? Дипломдун мага пайдасы тиеби? 4 жылымды короткондон көрө, мен өзүм курска барып эле 6 ай, 7 ай окуп, жумушка кирсем болот дейт. Бул деле возможно да. Ошон үчүн дагы адамдар көбүрөөк барким бара-бара университет деген түшүнүкчө алып кетиши мүмкүн. Барким бара-бара мектеп деген түшүнүкчө алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыр көбүрөөк балдарга көндүмдөрдү үйрөткүлө. Анализ дегенде эмне үчүн деген суроо көбүрөөк бергиле. Эмне үчүн коштук? Эмне үчүн кемитебиз? Эмне үчүн гүл ушунтип өсүп чыгат? Эмне үчүн гүлдүн формасы ушундай? Эмне үчүн гүлдүн түсү ушундай? Эмне үчүн жаратылышына жаратылган деген нерселер көбүрөөк берсеңер, балдар анализ жүрөт. Балдар кызыга баштайт. Анан мурда деген негизги көндүмдөргө эме басым жасалган болсо, азыр жогорку деңгээлдеги ой жүгүртүүгө басым жасалат. Креативдүүлүк деп чыгат ушул жерде. Азыр баары эле бир решение тапсаң, адамдардан ар түрдүү адам да, мисалы үчүн кантип фильтр жасалат десек, адамдар фильтрдин баары эле тапкандар болот. Бирок дагы да жогорку деңгээлде жанагы бир телефонду чыгаруу үчүн бир канча функциялуу кылыш үчүн адамдар уже жогорку деңгээлде ойлонуп башташ керек. Канткенде дагы да көбүрөөк функция болот. Канткенде бул дагы да жакшырат деген суроону көбүрөөк бериш керек балдарга. Аны кантип бересиңер? Мисалы үчүн элементарный класста болгон ручканы алып көргүлө. Балдарга бергиле. Мына мен колумда бир ручка бар дейсиңер. Ушул ручканы кантип биз жагада жакшыраак версиясын кылсак болот десеңер, балдарда түрү менен чыгат. Мисалы үчүн айтышы мүмкүн. Мен жазып кетип атып, грамматикалык ошибка кылсам, өзү оңдоп койгон ручка болсун деши мүмкүн. Вот идеально. Туурабы? Адам зачем катаны кийин тапкандан убакыт кетип атпайбы? Убакыт абдан маанилүү да. Мен жазып атып эле ручкамда мягкий заң унутуп койгон болсом, ручка өзү кошуп койсо деген да, мисалы үчүн. Азыр неме сөзүңүздү бузуп коеюнбу? Азыр мындай ручкалар чыгып калды да, биздин башталгыч класс ушундай көтөрүп калды да, көбүнчөсү. Аркасында ошо өзү жазган сыяны өчүрө турган ручка бар экен азыр. Ооба. Ошо менен жазат, катаңды таап келсең, сразу ошол жерде өчүрөт дагы, анан ошо менен оңдоп коюшат да, ушундай. Вот видите, кандай сонун. Эми ойлогула, дептер чыксын, кагаздар. Кагаз үстүнө жазатасың, булап койсоң, өзү сразу мындай жакшы болуп кетсе. Же ошибка болсо өзү оңдоп койсо да. Это возможно, может чыгып калат жакында. Бир гана жогорку деңгээлде, да будущийге карап эме кылыш керек да, ойлонуш керек. Жанагы эч ким кыялдаган эме айтат го, жана чоң аталарыбыз ким билиптир ушунча жыл өтүп, асманда темир учат деп ким айтыптыр дейт да. Асманда темир учуп атпайбы? Самолет учуп атпайбы күнүгө? Ким билиптир, кийин бир шылчок менен Америкага келип калыптырмын. Ким билет? Балким это возможно, туурабы? Адамдар ошону кылып атпайбы? Ошон үчүн дагы жөнөкөйдөн дагы адамдарга көбүрөөк жанагы жогорку деңгээлде ой жүгүртүүгө түрткүлө. Ошондо силер чындыгында мыкты мугалим болосуңар. И вам тоже будет интересно, да, балдардын ар кандай оюн угуп, сонун идеялар келиши мүмкүн. Анан көбүнчө болот биздин мугалимдер эми балдар бирнерсе айтса кагып салабыз. Тантарабач депчи. Тантарабач какта нерсе айтасың дейт да. Бирок мындай көңүл буруп угуп көрсөң, ошо тантыраган баланын оюнун астында башка сонун идея жатышы мүмкүн. Деп мага күлкүнүчтүү же не в тему келген нерсе чындыгында аябай необычный, аябай оригиналдуу нерсе болушу мүмкүн, что мен үчүн ал мындай невозможный көрүнөт да. Ошон үчүн тантыраган, не в тему сүйлөгөн балдарыбызды да угуп көргүлө. Алар дагы сонун пикирлер айтышы мүмкүн. Кийинкиси 20-кылымда теорияга багытталса билим, 21-кылымда практикага. Эгерде үйрөтөм десеңер, лучше жасатып көрсөткөн жакшы. Мисалы үчүн,
Жанагы байке эмен агайдын кылганы сыртка чыгып алып, балдар менен эме жасайт, печенье жасайт. А физикада ошол жана волналарды үйрөтүү үчүн толтура формуланы берип баланын башын оорутпай, элементардуу эле бир эксперимент менен ойноп атып үйрөтүп койсо болот. Ошондуктан практикага көбүрөөк багыт алыш керек. Кошу темасын алып келгиле үйдөн алмаларды, же баарын айткыла. Үйүңөрдөн эртең барыңар алма көтөрүп келгиле. Дегенден кийин алмаларды кошкула, кемиткиле, чыгаргыла, бөлүп бергиле. Вот это эксперимент. Бала да жетет, ошол нерсе түшүнөт да балага. Даже бөлчөктөр темасында бөлгүлө бир алманы алып келип, 4төн 1 бөлүгү сага, 5тен 1 бөлүгү мага, 6тан 1 бөлүгү ушунча болот экен. Бүтүн болгондо ушундай болот деп реально көрсөтсөңөр, дагы да жеңил кетесиңер. Ошондуктан азыркы учурда бул өзгөрүүнүн себеби дагы азыркы замандын балдарына жараша болгон өзгөрүү. Азыркы балдарга көрсөтүү керек, практика керек. Ошондо гана алга батыраак жетет да. Кечээ мен кызыма түшүндүрүп бердим. Бөлчөктөр темасын өтүшүп экен, эме, ондук бөлчөктөрдү. Анан 100дөн 2,2, 2,2 деген айырмасын түшүндүрүп бердим. Жанагы 2 менен 3-түн ортосунда 10го бөлдүм, 100гө бөлдүм да, түшүндүрдүм. Эмне үчүн 100дөн болуп атат? Эмне үчүн 10дон болуп атат? Анткени мен 2 менен 3-түн ортосунда 10го бөлүп, өң бөлүккө бөлгөнүм үчүн 10дон 2 болду. Же 2,5 деген түшүндүрдүм. Кызым ошону түшүнбөйт экен. Мынтип сурадым. 7,5 деген кантип түшүнөсүң дедим. Допустим, менде 7 алма бар. Тебе это понятно? Да, понятно деп. Менде 7 алма бар дейт. 7,5 алма десем, түшүнбөйт да кызым. Анан отурдум да түшүндүрдүм. 7 дедим, 7 менен 8дин ортосунда 10 бөлүккө бөлүп, жарымы. Менде 7 полностью бар, анан жарым бар десем, кызыма жетти да. Жарым деген ушундай экен. Деген нерсе, ошондой. Демек, балдарга ушундай практикада жөнөкөй мисалдар менен түшүндүрүү керек. Буга көп деле мындай мээбизди кыйнап, мен кантип көрсөтөм эмес. Жашоодогу эле күнүмдүк нерселерди көрсөтсөңөр, бала ошону көргөн сайын кийин ал билими тереңдей берет. Анан 20-кылымда жекече иштөө көбүрөөк көңүл бурулса, 21 кылымда группа менен иштөө көбүрөөк көңүл буруш керек экен. Анткени биз билип калдык, жанагы бир телефон көп функцияны аткарса, адам деле көп функцияны аткара башташ керек экен. Мисалы үчүн, мен бир учурда СМ адиси, дизайнга кызыккан, башка нерсеге кызыккан адам болушум мүмкүн да. Же болбосо мен иштеген жерде баягы бар да, мисалы үчүн телефон деп койдук, телефондун бир канча функциясы бар. Бунун дизайны бар, бунун техникасы бар, бунун дагы ичинде программалары бар. Бир телефон чыгаруу үчүн сен ар түрдүү адам менен иштейсиң. Мисалы үчүн мен эгерде инженер жагын карасам, бирөөсү дизайн жагын карашы мүмкүн. Анан мен экөөбүз тил табышып отурабыз да. Сен андай дизайн кылсаң, мен бул жагын кандай кылам деп түшүнбөйм да. Мисалы үчүн мен бул ушундай нерсе болуш үчүн, мага инженердик ушундай болуш үчүн, мага чоңураак керек десем, ал айтат, жок, азыр чоңураакты эч ким кармабайт. Азыр канчалык удобно болсо ошончолук жакшы десем, экөөбүз тил табыша албай калышыбыз мүмкүн. Бул элементарный бир пример да. Ошондуктан дагы биз балдарга көбүрөөк группа менен иштегенди үйрөтүшүбүз керек. Анткени кээ бир балдарыбыз сүрөткө кызыгат, кээ бир балдарыбыз музыкага кызыгат. Музыкага кызыккан баланы сүрөткө кызыккан бала түшүнбөй атса, экөө келечекте иштешкенде кыйынчылыктар туулушу мүмкүн. Ошондуктан биз мындай кылабыз, группага бөлгөндөчү. Жакшыларды бир группага, жамандарды бир группага бөлүп коебуз нагда. Жок, бир группада ар түрдүү адам болгонго аракет кылгыла. Бирөө необычный ой жүгүртөт, бирөө оратор, бирөө чеберчи, колуна ар түрдүү иш келет. Бирөө чисто математик, формуланы билет. Ушинтип бөлсөңөр, группадан мыкты эме чыгат, иш чыгат. Ошондуктан, бирок мен эмне болчу да, жакшы окуган окуучуларым жаман окуучулар менен отургусу келбейт болчу. Жеке ага мен түшүндүрүшүм керек эле депчи. Ага мен качан түшүндүрөм дей берет да. Мен ага отурбайм ал менен деп. Мен бул менен отурайын дей берет болчу. Бирок мен түшүндүрөт элем. Сен билимиңди бөлүшкөн сайын дагы да тереңдейт ал. Өзүндө калат деген үчүн жана окуучу отуруп түшүнүп, өзүн мугалим сезип, өзүн акылдуу сезип, жанагын түшүндүрүп берет да. Анан берки түшүнгөн аракет кылат. Ошон үчүн дагы группага көбүрөөк бөлгүлө. Группада көбүрөөк иштешсин. Бул жөнөкөй эле бир теманы бөлүп коюш эмес. Даже классыңарды, сабагыңарды полностью А группа, Б группа, С группа кылып бөлүп коюп, бирөөгө бул теманы бөлүп бергиле. Бирөөгө бул теманы бөлүп бергиле, буга бул теманы бөлүп бергиле. 3 теманы үчөө даярданып келишсин. Азыр интернетте бүт нерсе бар, китепте бүт нерсе бар. Ошондо сен, мугалим, жумушуң жеңилдейт. Өзүң окубайсың, өзүң даярданбайсың,
өзүң угуп келесиң. А мындай корку бар мугалимдерде. Эми окуучу да ал кантип баарын үйрөнүп келсин, ал кантип баарын билсин деген нерсе бар да. Пускай өзүнүн деңгээлинде билсин. Сен бүт нерсени билип балдарга берип атасың. Ал балдар үйрөндүбү? Үйрөнгөн жок. Үйрөнгөн бала үйрөнбөгөн бала үйрөнбөйт. Кабыл албаган бала кабыл албайт. Ушундай коркуудан чыккыла. Мен балдарга тема берип койсом, балдар теманы жакшы түшүндүрө албайт деген ойдон кеткиле. Берип койгула. Бала өзүнүн деңгээлинде түшүндүрөт. Өзгө керек болгон маалыматты алат. Ушуна сен отуруп башкалардай жана мугалимдер кыялданат го. Мен деле отуруп, кофемди ичип, эс алсам жумушка барып. А мен жумушка барып башым ооруп келет дейбиз. Вот сенин колуңда да. Сен сабактарды бөлүп берип кой балдарга. Балдар даярданып келсин, кылып келсин. А сен отуруп кофеңди ичип, балдарга комментарий берип коюп, балар менен ойноп, отура бер сен деле. Анткени бизде максат эмне? Максат окуучу сабакка, процесске аралашыш керек. Өзүң процессте эмес, окуучуну процесске кошуп койсоңор, жашооңор жеңилдейт. Ошон үчүн көбүрөөк бергиле. Балдарга ответственность берген аракет кылгыла. Кийин суммативдүү балоо жана формативдүү балоо деп түзмөсү котордум, бирок ушундай терминдер барбы билбейм. Summative and formative деген балоо. Суммативдүү деген бар, суммативдүү деген эме сабак запись болуп атабы? Ооба, запись болуп атат. Жазып атасыңарбы? Ошону жөнөтүп койсоңуз, ар бир айткан эмеңерди улам көрүп, мотивация алганга аябай жакшы да силердин эмеңерчи, ошого угуп тургум келет да. Жаңы рахмат эжеке. Суммативдүү балоо деген бул оценка менен балоо. 5 отур, 2 эч нерсе билбейсиң, 3 нормально, 4 молодец, 5ке да берес калыптыр деген нерселер. Бул баланын көзүнө 4, 2, 3 деген нерселер да. Формативдүү балоо бул сөз менен айтылган нерселер. Баалабай туруп балоо да. Азаматсың, дагы да бир аз аракет кылышың керек экен. Ушундай кылсаң, мындай болот. Ийгиликке жетүүгө бир аз калыптыр сага. Сага дагы да эмгек керек экен деген нерселерди колдонуу. Анткени балага жакшы сөздөр. Анткени баланын башына 2 деп койдуңбу, бала уже ошону 2 деп түшүнөт да, сен вообще тупойсуң деген түшүнүк. Бирок тупойсуң 2 деле баада. Сен тупойсуң дебей, сага аракет керек экен, мына жеринде кылышың керек экен, кайталашың керек экен деген сөздөр это есть 2 деген нерсе да. Азаматсың. Эме сабак сайын жанагындай бала жооп берип аракет кылган сайын шыктандыруучу сөздөрдү айтып турса, сабактын аягында ошо балого жетип барат да. Ооба. Ошол деген формативдүү балоодо көбүрөөк сөз менен айтуу. Мындай азаматсың, же болбосо ушул деңгээлге жеттиң деген нерселерди көбүрөөк колдонуу керек. Суммативдүү балоодо азыр кечиресиз, азыр муну диагностикалык балоо деп стандартка кошуп атабыз. Ошо жыйынтыгында баланын жасаган ишине жараша азаматсың же даярданышың керек деп ушу жаңы стандартка ушинтип киргизип атабыз да формативдүү балоону. Эң сонун бул диагностикалык балоо деген мен ойлойм жанагы баланы активдештирүүдө, тестте, ошондо бир өткөн теманы кайталоодо диагностикалык балоо болот го дейм да. Сабактын жүрүшүндө формативдик балоо, бүткөндөн кийин жыйынтыктачы суммативдик балоо болот деп түшүнөм да. Наоборот, суммативдик балоо контроль тест алганда сумматив менен балоо системаны колдонсоңуз болот да, сабактачы. Жыйынтык чыгарып атканда ошондо контроль алганда, тест алганда суммативный колдонсоңуз болот, башкада көбүнчө формативдүү диагностикалык балоолор кетет да. Чоң рахмат талкуу үчүн. Себеби неме да? Ошо тесттен бала ошо кандайдыр бөлүмдүн ичинде, чегек ичинде алган баласы билиминин эмесин чыгарып атат да, жыйынтыгы. Ошон үчүн мен диагностикалык болот деп түшүнүп атам да. Диагностик болот болуш керек деп. Эмне кылалы? Суммативдүү балоо менен формативдүү балоо кийинки сабактарда дагы углубленно кетели, кантип беребиз, кандай кылабыз. Бирок суммативдүү балоодо ошол чын айтканда тест аркылуу, тесттин жыйынтыгы, конкреттүү баа да, 4-түк, 5-тик, 10-тук, 100 балл, 200 балл деген нерселер. Формативдик группа менен иштегенде, презентация кылгандагы, көнүмдөрүн чыгарылгандагы да ушундай ошолорго көбүрөөк маани бериш керек. Балага тест менен баланын билимин эмес, ар кандай практика менен, презентация даярдоосу менен, эл алдына чыгып сүйлөөсү менен ошондой эмеге баалоого көбүрөөк маани берилиш керек.
чем оценкага караганда. Мисалы үчүн SAT-де деле эмеде баягы балоо системасы 5, 2 же 4 өттүң эмес. Көбүрөөк ушул жанагы презентация берилген, чакырылдырылган графика. Ошону анализдешиң керек. Ошону анализде бир жыйынтык чыгарышың керек деген нерселерге көбүрөөк багытталган баалоо болот. Бул мен түшүндүм силерде. Эң сонун экен. Анда суммативдүү баалоо менен формативдүү баалоону дагы да детально кийинки сабакта көрсөк болот экен. Акыркы пункт мектеп үчүн үйрөнүү, үчүнчүсү жашоо үчүн үйрөнүү. Бул чындыгында жанагы 5 алуу үчүн үйрөнүү деген нерсе да. Чындыгында жөн эле 5 алсам болду, дипломду алсам болду эмес. Жашоо үчүн үйрөнүү керек. Бул мага керекпи, керек эмеспи? Силердин балдарыңар сурайбы? Менин окуучуларым көп сурайт болчу. Эжеке, алдык тригонометрияны мен жашоомдо эмне кылам? Мага эмне кереги бар? Дей берет да. Чында айым айтышат. Мага эмне кереги бар ушул формуланын? Логарифманын эмне кереги бар деген нерсе. Мен үчүн жообум суроолор келет. Мисалы үчүн бизде географиядан координаттар боюнча өтөбүз, жердин координаттары, мамлекеттер, шаарлар, тоолор, кайсы бир объектилер боюнча жана ошолорге келгенде сурашат да, эмне кереги бар бизге депчи. Анан айтып түшүндүргөнгө туура келет да, ошон үчүн керек депчи. Эмне керек? Лично мен жердин координаттарыны азыр кайра окугум келет да. Анткени чындыгында азыр бир инновация кылам десең, сен дүйнөнү жакшы билишиң керек да. Атмосфераны билишиң керек. Кай жерде кандай климат, кайсы координаттар эмнени билдирет. Чоң ойногондор ушуну ойлошот. Азыр биз кичинекей адамдарбыз да. Биздин көп деле бир инновациябыз жок. Бирок дүйнө жүзүндө чоң сен игрок болом десең, дүйнө жүзүнө багындырам, дүйнө жүзүнө багытталган бир проектин болот, бир бизнесин болот десең, анда сен элдериңди, жериңди жакшы билишиң керек да. Ошого жараша иш кыласың. Бул чоң ойногондордун эмеси. Эмнеле бир коз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен түшүнүп берем. Жанагы аналитикалык бул математикадагы темалар силердин көндүмдөрүңөрдөн өтүрөт деймин да. Мисалы үчүн анализ жүргүзүү болсун, критикалык ой жүгүртүү болсун, сындоо болсун, же болбосо бир результат чыгаруу болсун, ушундай эң маанилүү көндүмдөрдү математикадан чыгарса болот деп түшүндүрүп берем болушунча. Анан албетте бул жерде колдоносуң, анан кийин сен эгерде кийин Disney сыяктуу бир өзүнчө кино чыгарган бир эме ачам десең, анда сага бул керек. Анткени математика менен болот ошол нерселер деп түшүндүргөнгө аракет кылам. Ошон үчүн дагы балдарга өзүбүздүн сабагыбыз боюнча бир аз дагы жашоого багытталган жагын көбүрөөк билсеңер, балдарга мотивация жагынан бул чоң эме болот, плюс болот. Эмне үчүн эжеке, окушуң керек сен окубасаң алдыгы эмеден ортодон 2 аласың, окуй албай каласың, кийин кесиптин ээси болбойсуң деген сөздөрдү колдонбош керек. Анткени ал сөздөр бизге балдардын мектеп үчүн окуусуна, баа үчүн окуусуна түрткү болот экен. Менин бир окуучумдун акыркы азыр убакыт бүтүп калыптыр, аябай көп сүйлөштүк окшойт. Кечирим сурайм ушундай эме көп сүйлөгөнүм үчүн. Негизи жакында эле бир эме болду, бир случай болду. Буну айтып бердим беле, башка группада айтып берсем керек. Эмеге KICB банкка кирдим. KICB банкка кирсем, кассада менин окуучум отурат. Кирип эле сонда ошого туш келип калпаймынбы? Я сама не хотела. Ага туш келип эле коеюн деп отургам ичинде тилепчи. Бирок очередь менен ошого туш келип калдым. Ага туш келбей коеюн деген себеби ал окуучу математикада реально 2ге окуган кыз болчу да. 2ге дегенде аябай начар окуган кыз болчу. Анан мен ал кызды урушкан күндөрүм эсимде. Мен деле азыр балким мугалим болсом башкача болмокмун, бирок 3-4 жыл мурун STEMге чейин мен окуучуларды катуу эле кармайт болчумун да. Урушкан кезде урушам, сүйгөн кезде сүйөт болчум. Бирок дей бир туура эмес колдонгон сөздөрүм бар болчу. Бир минут айтып коеюнчу. Ошо кээде окуучуларга ушундай айтат болчумун. Сен математиканы билбесең, иш таба албайсың деген сөздү колдончумун. Ошол кызым ар дайым 2 алган кыздардын бирөөсү. 3 алган, араң 3кө бүткөн кызым да. Анан мени көргөндөгү биринчи сөзүнө сиздерге айтайын. Эжеке дейт, математиканы билбесең деле иш табат экенсиң деди. Ошол жерде жердин түбүнө кирип кетейин дедим. Реально аябай жаман болдум. Бул недавно болгон бир случай.
ушунчалык жаман болдум, анан мен күлүп туура айтасың дедим. Туура айтасың, азаматсың. Главное вот желание, главное каалоо болсо болот баары деп койдум. Бирок аябай удар болду мага. Ошол эски учурда айткан сөзүмдүн окуусун мага кайтарганда, бирок мен аябай жакшы көрүп окучумун. Анткени мен сабактан сырткарыдагы балдар, кыздар менен жакшы мамиледе болууга аракет кылам да, мындай дос катары. Менин дос катары жакшы көрөт. Аябай жакшы көрөт. Жакшы көргөнүм үчүн дагы мага ачык айтат алчы. Эжек көрдүңүзбү? Математика билбесең деле кылсаң болот экен деген бетим ушинтип айтты. Эжеке, математика билбесең деле иш сабат экенсиң деди да. Аябай жаман болдум. Ошон үчүн дагы биз балдарга ушуну айтыш, мындай көз караш, башка бирөөгө айтып берсем ушундай айтты мага. Ар бир окуучуну бул келечекте президент болот деген көз караш менен кара деди да. Чындыгында мен азыр Сада Жапаров менин окуучум болгондо мен сыймыктанмакмын да. Мен вау, бул менин окуучум, мен окутканмын демекмин. Ким билиптир Сада Жапаровдун бір күн президент болорун? Туурабы? Жашоодо, турмушта балким бир шарттарга байланыштуу келип калышы мүмкүн. Эгерде мен Сада Жапаров менин окуучум болуп, убагында аны экичисин сен окуй эле кой, сен жаман баласың деген болсо, азыр президент болгон менен мен сыймыктана албайм. Бул менин окуучум деп. Анткени мен неме мага не позволяет да. Ал деле менин мугалимим деп чыгарбаса керек эле да. Чыгарбайт да, мисалы үчүн. Ошон үчүн баланын билимине эмес, баасына эмес, чындыгында бул келечекте мыкты инсан болот деп көз карашы менен карасаңар, ал ошону сезет бала. Сезип, ошого жараша аракет кылат. Сен мыкты инсан болосуң, сен лидер болосуң, сенин жакшы чото эме чыгып тургандай болуп атат деген сөздөр эле. Жөнөкөй сөздөр. Бул да силердин жумушуңарды жеңилдетиши мүмкүн да. Ошондуктан сенден адам болбойт, сенден жакшы кесиптеси чыкпайт деген сөздөрдү азыраак колдонуп, балдарды жашоого тарбиялоо керек. Сен мыкты инсан болосуң, сен жакшы лидер болосуң, сен жакшы жетекчи болосуң, сен жакшы ишкер болосуң. Анткени сен кээ бир балдар бар, үйдөн бирисине сатып келип, балдарга сата коюп, же өзү мен иним ушундай кылган экен да. Эме дейт, сырттан 50 сомго эме алып, шаурма алып, мектепке келип 80 сомдо сатат экен. 30 сомдон үстүнө коюп иштейт экен да. Бул уже баланын ишкер бизнесмен болуусуна бир эме да, көрсөткүч. Демек баягы сен жаман, ушинтип акча таап атасың, ата энелер милегин эмес, балага шык берүү керек. Молодец, сен азыр эле акча таап атырсың. Сен да келечекте мыкты инсан болоо, чөтөсү Илон Маск болот окшойсуң сен деген сөз айтып койсоң, балага бул мотивация да. Бир угат мындай, кийинки жашоодо дагы ошону мен Илон Маск болом, мен мыкты бизнесмен болом дегенге бир шык. Ошон үчүн ушундай сөздөрдү көбүрөөк колдонуу керек экен. 12 презентация, 12 эле дагы көбүрөөк болчу. Убактыбыз бүтүп калды. Дагы улантабыз. Кийинкисинде Польша мындай методологияларды ичине терең кирүүгө аракет кылалы. Аз жалпысынан стендин айырмачылыгын көрдүк. Эмне үчүн маанилүү экенин көрдүк. Балдарга багытталган билим берүү керектигин түшүндүк. Айырманы көрдүк главное. Кийинкисинде ушуларды практикада кандай колдонсок болот. Суммативдүү, формативдүү баалоо деген бул эмне? Же болбосо кандай методдор бар? Мисалы үчүн backward design деген көп мага жагат. Жана арттан баштоо дегенде да, backward деген бул мисалы үчүн результатты көрөсүң, балдарга бересиң. Мына, үй курулду. Ушул үйдү кантип курулат дегенде бала арттан кайтат да. Крышаны коюу үчүн ушундай бир эме керек, станок керек. Окей, аны таптык деп, бала биринчи пунктка кайтып баш керек. Бул да абдан сонун эме, тапшырма да. Бала готовый көрсө бересиңер, бала ошону кантип курууну өзү арта кайтыш керек. Мына жери мындай экен, анда бул мындай колдонгон. Бул мосттун бул путу ушундай экен, анда бул муну мындай кылуу үчүн такта керек мага. Ушундай сила керек деген нерселерди балдарга бере баштайсыңар да. Ошон үчүн backward design мага аябай жагат. Готовый дизайн берип коюп, ошону балдарга эме кылыш керек. Чечмелөөгө бериш керек. Айтып кетесиңер. Дагы бир эме жаккан нерсе мага flip class деп коюп, мугалим менен окуучунун орду алмашат. Окуучу теманы түшүндүрөт, окуучу теманы анализдейт, окуучулар бири-бирине оценка берет, окуучулар кайтарым байланыш берет, окуучулар өздөрүн айтат. Ушул нерсе абдан маанилүү. Бул да мага абдан жаккан, көп колдонгон бир учурларында. Мисалы үчүн математика сабагында эме бир мугалим таң калган болчу да. Сен эмне тапшырмаларды окуучуларга текшертесиң деген да. Чындыгында мен дептер текшербейт болчумун. Дептер карабайт болчумун. Балдарга мындай кылам. Баары дептерин чыгарып келет, баары кылып келет. Анан досунун тапшырмасыны бул текшерет, анын тапшырмасын бул текшерет.
Мен жоопторун окуйм, алар плюс минус кылып кете берет да. Анан албетте ортодо кээ бир хулигандар чыгат, туура эмес болсо да туура кылып койгон. Бирок мен кайра эскертем. Эгерде сен досуңдун тукун туура кылып койсоң, мен көрүп калсам анда жаза берем. Жок, эгер көрбөй калсам, анда сен досуңа бир душмандык кылган болосуң. Досуң теманы түшүнбөй эле, катасын түшүнбөй эле кеткен болот деп кайра айтып отуруп, жана классыма ушуну иштейм. Анын аягында, уже жылдын аягында уже честно эме кыла баштайт да. Честно эме кыла баштайт, эле текшере баштайт. Анан караганда балдардан сонун жооптор келет. 2 ката 10 туура, 10 ката 2 туура деп эле ачык эле айтылат. Мен эмне кылдым? Болгону 20 дептерди текшерүүнүн ордуна 5 минуттан 5 минутта жоопторду окуп койдум. Жоопторду да заранее эмеге доскага чыгарып койдум. Балага ишенүү керек. Анан эгерде жок, ал туура эмес текшерет, аны кылбайт деген менен өзүңдүн мойнуңа көп жүктү алып атасың мугалим. Өзүңдү кыйнап атасың. Өзүңдү кыйнаган сайын сен нерв болосуң. Сен нерв болгон сайын балдарга агрессия көрсөтөсүң. Агрессия көрсөткөн сайын жумушуңдун коркунучу башталат. Жанагы эжекенин кылган эмеси, жумушу коркунучка кирди, жумушун жоготту. Бул эжекенин дагы бир эмеси да, жашооңо жеңилдеткиле. Ар дайым эле баарын туура кылыш керек, баарын өзүм текшеришим керек деген нерсе туура эмес. Кээде болот, мисалы үчүн мындай кылам. Балага результат эмес, эмени текшеришим керек. Процессти карашым керек да, бала процесс туура каратабы деген нерсени текшеришим керек. Анда дагы бир эме чыгарам. Эмени процессти коем, же болбосо мындай кылам. Бүгүн 5 баланы текшерсем, калгандарына оценка койбойм. Эртең калган 5 баланы текшерип, калгандарына оценка коем. Ошондуктан жашоону жеңилдетүү керек. Идеальный мугалим болуунун кереги жок. Баарына туптара кылышым керек деген кереги жок. Анан тапшырма дегенде деле. Эмечи, кийинки сабак качан болот? Кийинки сабактын дагы Лена жооп берсин, качан болот десек, ошондо болот го дейм. Азыр канча болот? Могу жерде чогулгандарга кайра эле эмеден почтадан ссылка жибересиңер же группа ачып, группадан сүйлөшүп турсак болобу? Группа ачсак деле болот. Пикир алмашып, түшүнбөгөндөр сурап турсак, балким бир жакшы аракет менен жакшы билип калабызбы дейсиң да. Болот. Анда мындай кылалы. Мен азыр эмеге чатка өзүмдүн номеримди жазам. Ошол номерге жазсаңыздар, мен группа ачып коеюн анда. Бул WhatsApp номерим. Ушул жерге жазсаңыздар, жазып койгула ар бириңиздер. Мен группа ачып коем. Ооба, көп убакыт бүтүп калды, аябай көп сүйлөдүк. Чоң рахмат баарыңыздарга. Давайте дальше иштейли. Уже сөздөн эмеге өтөлү, кыймылга өтөлү. Бир проект кылалы, жанагы проектти ишке ашыралы. Ошого кандай дейсиңер? Макулсыңар баарыңар? Список чыгаралы. Мындай кылсак деле болот. Вот ачык эле мындай кылалы. Именно жазгы жеке өзүнүн классында эмес, по всему региону бир күн белгилейбиз. STEM күнү деп туруп, бир канча ссылканы коебуз. Жазгы жеке ушун кылат, ашыгы жеке ушун кылат деп бөлүп коебуз дагы. Социалдык тармактар аркылуу бөлүшөбүз, окуучуларыбыз менен бөлүшөбүз. Каалагандар кирип, ошол эксперименттерди көрсүн. Бир эксперимент, опыт, тажрыйба болот да. Анан дальше уже өзүңөрдүн мектебиңерде кетсеңер болот. Буну бизнеске айландырсаңар деле болот. Мен өзү аябай айыммын. Любой идеяны акчага алмаштырууга аракет кылам да. Ошол идея мага, ишим мага акча алып бериш керек деген ойдо жүрөм ар дайым. Силер деле мугалим катары, эгерде ушун жакшы иштеп чыксак, балким өзүңөрдүн районуңарда ушундай STEM курстарын бере баштайсыңар. Почему бы нет? Онлайн болсун, офлайн болсун кылсак болот. Америкада бардык нерсе акча менен өлчөнөт деп айтылган сөз бар го. Ошо сыңарда азыркы заман ошондой экен да. Мен көп эле сабактарды өткөндө, мисалы үчүн жарыш, интеллектуалдык таймаш сыяктуу сабактарды өткөндө балдар жакшы көрөт негизичи. Анан ошентип өтөм да, анан өткөндө мындай башка сабактарга салыштырмалуу жандуураак өтөт да. Бирок мен өткөндө бир сабак өттүм, акча коюп өттүм да. 100 сом койдум жогорку класстаргачы. Анан акча коюп өтсөм, андан да кызыктуу өттү да, аябайчы.
ушундай жаанталашып эми жок жерден таап жоопторучу бир башкача тим эле кызуу талкуу менен өттү да анан ойлонуп калдым, азыркы заман негизи акчанын заманы экен да. Акча болсо абдан кызыктуу болот экен да. Анан мурунку сабакта деле ушундай сабактарды өткөндө жандуу эле өтчү, бирок мынчалык деңгээлде бир кызуу талкуу менен өтчү эмес да. Азаматсыз. Анан ойлонуп калдым мен дагы. Бир айлыгымдан бир 1000 сом алып туруп, ар бир класска 50 сом, 100 сом, 20 сомдон кылып бир таймаш сабактарын өтүп, анан балдарды сабагыма кызыктырсамбы деген бир ой келип атат да магачы азыр. Азаматсыз. Мугалимдин айлыгы көп болуш керек деген ойдо жүрөбүз баарыбыз, эмгеги чоң. Биз билим үйрөтүп атабыз, биз жашоого даярдап атабыз. Бирок, к сожалению, мамлекетибиз биз анчалык колдой албайт. Бирок мугалим, силер чектелбегиле. Уже билимиңер бар. Канчадан бери уже окуп келесиңер. Дальше кичинекей шарттар менен акча кылган үйрөн 50 сом болобу, 500 сом болобу, акырындан бул көбөйөт. Акырында өзүңөр бушасыңар, үйрөнөсүңөр. Ошондуктан жанагы мугалимдик зарплатаңардан сырткары дагы акча алып келген иштерди кылган аракет кылгыла. Это ваше право. Анткени билим бул кымбат. Билим бул кымбат. Адамдар миңдеген долларлар берет Америкада. Окутуу үчүн. 3000 доллар төлөйүн баламды Гарвардга алып барып кел деген канча ата эне бар. Ошолор бул эмгек, бул билим, бул илимге умтулуу деген нерсе да. Ошон үчүн силер эгер позицияңарды туура коюп, мен коркпогула, эл сүйлөйт, бул акчага кылыптыр деген нерселер ит үрө берет, эми караван жүрө берет деген нерсе. Вообще коркпогула. Сүйлөсө, итак сасык сүйлөгөн адамдар сүйлөйт, кошуналар сүйлөйт деген сөз бар, Кошуналардын дагы баары сүйлөбөйт. Кээ бирлери бар, умтулган, аракет кылган, не до вас алар. Сени ойлоп да койбойт, сүйлөп да койбойт. Чындыгында буларга иши жок адамдар сүйлөйт. Ошон үчүн коркпой эле курс баштагыла, ар кандай кылгыла, ар кандай жаңылык олимпиадаларды уюштургула, таймаштарды уюштургула. Сүйлөгөн адам сүйлөп калат. Бир күн келет, бул мыкты адам турбай, уже бизнесмен болуп кетиптир деген сөздөрдү уга баштайсыңар. Биз деле сөздөн эмеге кымылга өтүп, жакшы проекттерди кыла баштайлы. Мен чисто чын дилимден силерге жардам берүүгө даярмын. Чоң рахмат анда. Надеюсь, кызыктуу мотивация алдыңар деп ойлойм. Андан ары дагы иштешели, бирге кылалы. Кечиресиз. Сизге да чоң рахмат. Биз эми эртең мененге чейин аябай көп пландар түзүп ойлонуп чыгабыз го. Аябай жакшы мотивацияларды бердиңиз. Өзүбүздүн мындай ичибизде көкүрөгүбүздө толуп турган жерибизден бир тешип койдуңуз да, ойлорубузда көкүрөгүбүздөгү. Эми буйруса, эми ошол жерден баардыгы чыгып, сиз менен бир иштейбиз го буйруса. Рахмат сизге. Эми сабактарыңызды айтыңыз, катышалы. Биз да өзүбүздүн шаарыбызда мугалимдерди инновацияга үйрөтөлү. Ошого жетелейли биз дагы. Дагы бир вариант. Окуучуларын өтүп, мугалимдерге STEM тренинг өтсөңөр болот уже силердин. Анткени бир канча жолу келгендер бар экен. Менден презентация алгыла, берейин акысыз. STEM тренинг өткөн жума 10 күн болду өткөнүмчү. STEM боюнча түшүндүрүү иштерин мугалимдерге алгачкы түшүнүктөрдү бердим да. Анан аябай кызыктуу, аябай сонун турбайбы деп жана мен бул нарында экинчи окуусуна бара элекмин да. Экинчи окуусуна барганда как раз ушу сиз эмки сабакта баштайм деп атпайсызбы, ошол сыяктуу теманы өтөбүз да, жакта кантип үйрөнүш керек, кантип окутуш керек дегенчи. Анан ошо экиштен бир иш катары ошо силерден да билим алып, мен да ошо STEM боюнча билимди тереңдетейин деп атам. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Ошол записиңизди группага таштап койсоңуз, күнүгө угум менен мотивация болуп бизге жакшы болот экен. Бул бир деп кой, бирок азыр эле мен уже тиги өзүмдү кыйнабаган мугалим болуп сезип калдым да. Жакшы. Кыйналган мугалимдер, ардактуу кесиптин ээлери, силер бактылуу болушуңуз керек. Силерге жашоо жагыш керек. Это возможно, чындыгында. Айлангыла, дүйнө кезгиле окуучулар менен. Мен окуучуларымды аябай сагынам. Эң көп сагынганым ошо дүйнө кезгеним окуучулар менен. Мен окуучулар менен Америкага 5 жыл келдим.
Таиландка бардым, Малайзияга бардым, кака бардым, Европага бардым, Турцияга бардым. Окуучулар менен мен дүйнө көрдүм да, дүйнө кездим. Это тоже возможно. Силердин мугалимдин эмгеги ошого татыктуу. Бир гана өзүңөрдүн позицияларыңызды Шаардын окуучулары жүрүп барабыз десе ата энелер кызыгып акча тап бериши мүмкүн. Анан бизде айылдагы мугалимдерге ата энелер түшкө кирген немени айтпачы деп коет го. Кудай сактасын. Анда силер айылдан чыгып райондорго багытталгыла, областка карап. Ошо пландап атам да. Теге жакынкы бир ишканаларга, шаарларга, музей, галереяларга алып барып андан арынан жылыш керек болуп айылдыкта ошондой окшойт. Ооба да, жок, негизинен клиент тапканда деле, окуучу тапканда деле өзүңдүн эле районуңду эмес, областтан издегиле, башка областтардан издегиле, шаардан издегиле, инициатор болгула бир гана. А өзүңөрдүн эле эмеңерди фокус кылып алсаңар, айылыңардан албетте акча чыкпай калышы мүмкүн, кыйналышы мүмкүн, бирок кто вас держит, да? Давай Кыргызстан боюнча бир нерсе уюштургула. Давай Кыргызстан боюнча окуучуларды топтоп Америкага алып келгиле. Эмне үчүн болбосун? Эч ким силерди только нарындан карашың керек деген нерсе жок. Бир гана желание болуш керек, изденүү болуш керек да, анын баары болот. Чоң рахмат барыңыздарга. Ийгилик каалаймын. Группага номериңер жазып турсуңар, бирок группага номерди эмес, мага жазып койсоңор, мен ошол жерден ачайын, Анткени баарыңардын эмеңерди азыр сактап чыгышым керек экен. Андан көрө мага жазыңыздар, мен группа түзөйүн, ошол жерден сактап. Анан группа менен жанагы идеяны ишке ашыралы. Бүт региондорго STEM күнүн уюштуралы. Онлайн. Буюрса. Азыр сактап калдым, болбосо мен да группа ачкандан келип калам. Ошо бирөө башка бирөө айтса да жакшы болмок. Ооба. Койдум, ооба. Окей, все. Чоң рахмат. Биз жазып калалы анда номерибизди. Ооба, жазып койгула номериңерди. Айдар эжеке, программа башталгандан бери 3-4 жыл айттыңыз, за границага барыш керек деп. Сөзсүз барасыз, отвечаю. Анткени бир адамдын оозунан ушундай нерсе чыга берсе бул болот. Аракет кыла берсеңер болот да. Эжеке башынан баштаган, мен текстимге бармакмын, за границага чыкмакмын деп, до сих пор за границага барыш керек деп жазыптыр. Бул эң сонун. Кайтпаңыз, издениңиз, сөзсүз чыгып келесиз. Канча ошону айтып койчу. Кандай? Канча эле мен таппай калдым номерди. Менин номеримби? Жазам, кайра жазып коеюн азыр. 552 32 564. Аяга. Рахмат. Таптым. Жакшы. Анда эмесе бүтүрөлү бүгүнкү тренингди. Анан дагы силерге качан кийинкисин дагы уланталы, Жакшы алыңыздар, барыңыздар. Жазгүл жакшы жат. Рахмат, Ажгүл эже. Жакшы жатыңыз, Жазгүл эжеси дагы. Мейлиңиздер, жакшы алыңыздар. Жакшы калыңыздар.